Ринг. Ержан, сен ақылың жайындабы? Эмне болуп тур мага? Деген жигит чакан сумкасына кийимдерин салып жатып сүйлөдү. Бул жакшылыкка алып барбасын билесиң да. Анан эмне? Момтип жүрүп жакшылык көрдүкпү? Койчу, койчу бир кыз үчүн үмүткениңде. Не деген максаттарың бар эле? Деген досу жанында дагы эле Эржандын ниетинен кайтабы дегендей чебелектеп жатат. Ооба, ооба бир кыз үчүн. Бирок ал ким экени эсиңде болсун, Адилет. Ал деген чолпон. Анан эмне болуптур? Эмне акча таап бай болсоң эле чолпон сеники болот беле? Менин жолумдан кайтара албайсың. Тажадым минтип мамлекет көтөрө албай же камсыз кыла албагандан соң алардын колун карап шартын көтөйдөн. Эржан эсиңдеби? Сен Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретем дегенсиң. Ага башка жол менен да жетсе болот. Болгон кийимин салып, чакан сумкасын желкесине асынып, эшикти тарс эттире жаап чыгып кеткен досунун артынан кала берди Адилет. Ичи көңтөрүлүп, бала кезинен бери бирге окуп, ушул күнгө келген досунун минтип өзгөрүп, корс мүнөз болуп күтүп калганына бирде ишенсе, кайра ишене албай жүргөн. Акыры минтип жатканга өзүн таштап кете бергенде гана ишенүүгө аргасыз болуп отурат. Жок, Адилет досунун өзүнө жасаган мамилесине капа болгон жок. Мынтип таштап кеткенине деле анча ызаланбайт болчу. Анын көңүлүн кирдетип өйгөн маселе Эржандын туура эмес жолго түшүп, максатынан адашып таптакыр башка багытка сапар алганына ушунчалык ичи туз куйгандай ачышып турду. Баары мындан бир канча убакыт мурун башталган. Адилет менен Эржан көлдөгү бир айылдарынан, бала кезинен бирге окуп чоңоюп, ынак достордон, кийин деле окуу жайга бир тапшырышып, бир жатаканага чыгып алышкан. Эржан бала күнүнөн бери спортко, анын ичинен бокска аябай кызыгат болчу. Атүгүл мектепте окуп жүргөндө эле машыгуучу залдарга барып, мектептер арасында өткөн бир канча мелдештердин жеңүүчүсү болгон. Шаарга келип, финансы бөлүмүнө тапшырса да, спорт менен тынбай алектенчү. Жатаканасына жакын жердеги залга барып жазылып алган. Досу Адилет да ага кошулуп барып калган. Эржандын эң биринчи максаты дүйнөлүк рингке чыгып эле. Кыргызстанды бүтүн дүйнөгө таанытып, баягы өзү телевизордо көргөн чоң масштабтагы жолугушуулар өтчү ошол мелдеш талаасында болгусу келчү. Бул үчүн аябай аракет кылып келет. Анын минтип жатканынын дагы бир себеби атасынын өлүмү. Анда Эржан жаш болчу. Атасы да боксер болуп, бир канча ийгиликтерди жаратып, коңшу мамлекеттер менен өткөрүлгөн мелдештерде байгелүү орун менен кайтчу. Эржанды да жаштайынан спорт менен машыктырып, денесин чыңдаган. Жалгыз уул, артында эки карындашы болгондуктан атасы «Сен менин жолумду улаар жалгызымсың» деп көп айтчу. Бир күнү атасы дагы Казакстандан чоң жеңиш менен кайтты. Ошол кезде бала болсо да атасынын жараткан ийгилиги үчүн чын дилден кубанып, өзү да келечекте атасындай болом деп максат койгон эле. Аэропорттон күтүп алган эл менен кошо бийликтин да бир нече өкүлдөрү куттукташып, кеч киргенде гана үйгө кайткан. Шарактаган досторунун курчоосунда үйгө келген атасын бул жакта да кадимкидей шан шөөкөт менен тосуп алышып, майрам уюштурушкан. Бир убакта эле үй ичи ызы-чуу түшүп жатып калды. Чакырылган тез жардам менен эс учун билбей, оозунан ак көбүгү чыгып кулаган атасын ооруканага салып кетишкен. Узакка созулган операциядан кийин атасы өзүнө келбей узап кете берди. Көрсө, жеген тамагы ууланган экен. Өзү менен кошо жүрүп, кубанычын тең бөлүшкөн досторунун бирөөсү эле жасап койду дешти. Кээ бири «Теге мелдештен ичинен катуу жарыланып келип көз жумуптур» деген түркүн божомолдор айтылып кала берди. Териштирүү иштери да соңуна чыкпай, ошол бойдон жабылган. Ошентип Кыргыздын дагы бир чыгаан баатыры көрө албастык менен ичи тардыктын курмандыгы болуп кете берген. Эржан ошондон өзүнө катуу максат койгон. Атасы айткан, атасы тилек кылган ошол дүйнөлүк рингке сөзсүз чыгамын деп. Атүгүл апасынын ыйлап сыктаганы да Эржанды бул жолдон кайтара алган жок. Шаарга келип, күндө машыгуу залында болот. Жаш, өткүр, ичинде жалын бүркүп жүрөгү жанып турган жигит тренеринин тезели көзүнө чалынды. «Сени таптап, үстүңдө аябай иштесе сенден дүйнөгө белгилүү боксер чыгат», деди бир күнү тренери машыгуудан соң. «Өзүмдүн ниетим деле ушул, Темир байке», деген Эржан чалкалай жатып. «Азаматсың.
Жаштар арасында Кыргызды таанычу баатырлар бар экени көңүл жылытат. Келечек силердин колуңарда. Ошондой күндөрдүн биринде капысынан Эржандын жашоосун жада калса тилек максаттарын 180 градуска өзгөртүп ийген кыз жолукту. Машыгуудан чыгып, достор менен сейилдеп жүргөн алар ошол эле сейилбакта топ кыздар олтурганын көрүп, таанышууну көздөшүп, кыздар олтурган тарапка басышты. Келген жигиттерди жылуу кабыл алган кыздар аябай шайыр экен. Айрыкча Чолпон аттуу сулуу Эржандын көңүлүнө биринчи эле көрүнүшүндө түштү. Белинен өтүп түшкөн капкара чачы, узун буттары менен келишимдүү, кимди болсо да бир карап алганга мажбур кылган келбети Эржанды да көзү таалытып, үзүлө кароого аргасыз кылды. Ошол күндөн Эржан Чолпонго ашык болгон. Адилет, Адилет, деди бир күнү жатаканада керебетинде ойлуу жатып. Оу, Чолпон кандай гүлдү жактырат болду экен, Кайсы Чолпон? Деген досу сабак жазып жаткан столунан бери бурулду. Баягычы? Сен аны айтасыңбы? Ал деген экөөбүздүн акчабыз жетпей турган гүлдөрдү сүйөт досум. Эмнеге? Деди Эржан жаткан ордунан туруп. Ал деген Чолпон, асмандагы жылдыз да. Ал эми экөөбүз жердин адамыбыз. Түшүндүрө алдым деп ойлойм, деген Адилет кайра жазып жаткан кагазына үңүлдү. Эмне болуптур? Эржан, уксаң? Адилет ордунан туруп, досунун жанына келип олтурду. Ал Кыргызстандагы эң кымбат окуу жайдан билим алат. Атасы деген жогорку кеңеште иштейт. Жапжалгыз кыз. Кала берсе болочоктогу жылдыз. Билбейм. Ошол күнү кантип биз менен таанышып калды. Ошондо деле көрдүң го, тоготпой койбодубу? Алып берген балмуздагыбызды карап да койгон жок. Болбосо эң кымбат жайга киргенбиз, уят болбойлу деп. Эсиңде болсо, менин паспортум али кече залогдо. Эмне демекчисиң муну менен? Мен деле болочоктогу звездамын да, деген Эржан эки каруусун көрсөттү. Эми сенин жолуң башка. Каерде көрдүң эле, миллионердин кызы кедейди сүйгөн. Китеп, кино, сериалды айтсаң ал башка. Анда атайын сценарий жазылат эмеспи? Эми бар жашоодо бай кыздар эч нерсеси жок жигитти сүйүп калганы. Алар аз, бирок Чолпон точно алардын катарына кирбейт. Көрөсүң, ал мени сүйүп калат. Тентек, жүр тамактанабыз, деген Адилет ордунан туруп ашкана тарапка басты. Жалаң гана байдын уул кыздары окуган кымбат окуу жайдын алдында турду Эржан. Колунда болсо жалгыз тал роза. Шаракташып ары бери өтүшкөн студенттерди элеңдеп карап, Чолпонду издеп жатты. Мына көрүндү. Адаттагысындай эле узун болгон кара чачын кое берип, өзүнө жарашкан кыска көйнөгү менен бийик такалуу туфлисин такылдатып келе жатат. Бирок Эржанды тааныган жок. Кыз жакындай бергенде сүйлөйүн деген жигитти карап да койбой өтүп кетти. Чолпон, Чолпон! Жалт караган кыз артына жупуну кийинип, өзүн күлүп карап турган жигитти көрдү. Кандайсың? Деди Эржан кызга жакын келип. Дирилдеп чыккан үнүнөн бир аз тартынып турганы билинет. Жакшы, деген кыз көз айнегин алды. Андан ары жигиттен сөз күткөндөй кыз бир кашын көтөрдү. Эржан бул жакка келе жатып, дайындап койгон сөздөрү Чолпонду көргөндө шамалга учуп, сапырылган жалбырактардай аркай жакка учуп, ойлору чачылып кетти. Бул сага, деп колундагы жалгыз тал кыпкызыл розаны сунду. Чолпон колунун учунда анча теңсинбегендей алды да Эржанга карады. Биз тааныш белек. Эржан чындыгында мындайды күтпөгөн. Алдастап кетти. Башкача ой, таптакыр бөлөк кыял менен келбеди беле? Чолпонго жолугуп, ал жай сурашып, анан бирге басып жай сүйлөшөбүз деп. Бирок азыр бул кыз өзү менен бирге баскан бул жакта турсун, тааныбай жатпайбы өзүн? Ооба, мен Эржанмын, деди шашып. Биреси өзүн ыңгайсыз сезе. Эржан? Чолпон каштарын жыйырып, эстөөгө тырышкандай түр көргөзүп, эрдин тиштеди. Паркта таанышканбыз. Анан балмуздак жегени кирип, деп келе жаткан жигиттин сөзүн Чолпон бөлүп жиберди. Эстедим. Кыз анча теңсинбей, Эржанды баштан аяк көз кырын сыдырып, карап алган соң тыкылдап басып жөнөдү. Жөн жай элеби биз жакта? Ооба. Сага жолугайын деп. Балким бир жерге барып олтурарбыз, деди Эржан.
Кыз жаңы гана аппак түстөгү унаасына жетип, эшигин ачканга камынып жаткан болчу. Жалт эте кайрадан тиктеди жигитти. Анын бул көз карашында теңсинбөө, таң калуу, анан мазактоо сыяктуу бир башкача сезим жаткан. Сени мененби? Деди кыз, ошол көз карашын бышыктагандай мазактуу. Эржан уялып кетти. Өзүн жер менен жексен болгондой тебеленди сезди. Өмүрү бир кыздын алдында мынчалык төмөн болбогон. Убактың болсо албетте. Эржан эми өзүн колго алып, кызды тике карап сүйлөдү. Балким кийин азыр шашып жаткам. Кечир, деди кыз, жасалма жылмайып. Бул визиткам. Кыздын упузун аппак колдорунда турган визитканы алган Эржан коштошуп жолуна түштү. Ызааланып баратты. Досу Адилеттин "Ал кыз асмандагы жылдыз" деген сөздөрүн эстеп, ан сайын намысына келип туталанып кетти. Туура эле машыгуучу залына өттү. Ал жерден эч ким менен да көрүшкөн жок. Кийимин алмаштырып эле, колуна мээлейин кийип, асылып турган грушасын ургулап жатты. Болгон күчү менен, ызаасы тамагына келип муунуп, чолпондун теңсинбей тиктеген, сулуу, бирок мазактуу көз карашы улам эсине түшүп, ан сайын каттуулап уруп жатты. Канча убакыт өткөнүн билбейт, качан гана алдан кетип, шалдырай түшкөндө токтотуп, жерге сунала жатып кетти. Бирок ошондо дагы көкүрөгүн кысып, дем алууга тоскоол болуп жаткан нерседен арыла албай койду. Чарчагандан араң дем алып жаткан Эржандын жанына машыктыруучусу келди да колун созду. Энтиккени али басыла элек болсо да, колун созуп турууга чамасы келбей, бирок олтура кетти. Машыктыруучусу да жанына катарлашып олтурду. Бар жайындагы баатыр, деди даусунан таптап. Ооба. Башын жерге салып олтурган калыбында жооп берди. Окшойт. Сен мынтип машыга албайсың. Анан Эржан көңүлсүз кайра сурады. Машыгууга келгениңде курсагың эле эмес, жүрөгүң ток болуу керек. Мындай нервиң чыңалган абалда машыгуу сага эч кандай таасирин тийгизбейт. Балким жеңилдейсиң. Бирок Темир байке, мелдеш болот деп жаттыңыз эле го. Белгиленди, кайсы күнү болоору. Ошону айтайын деп сени күткөм. Туптуура 2 жумадан соң мамлекет ичинде болот. Финалга чыксаң, Казакстанга жолдонмо, ал жактан өлкөлөр арасындагы беттешке түшөсүң. Эң сонун, деди Эржан көңүл ачылгандай. Бул Эржан үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Керек болсо, акыркы үмүттөй сезилди. Чоң сумкада акча коюлган. Анан да атын чыгарып алат. Белгилүү болот. Чолпонго өзүн көрсөткүсү келди. Ал байдын кызы болсо, бул да жөн адам эмес экенин далилдегиси келип турду. Айдеми, кызым. Айдеми онтоп чыккан үндөн башын коюп, уктап калган столунан чоочуп ойгонду. Айдеми! Онтогон үн кайра кайталанды. Апа? Деди кыз шашып. Апо, апаке! Чуркап апасынын бөлмөсүнө жетип келген кыз апасынын алдына олтуруп жалынып жиберди. Кечир апа, кечир, уктап калыпмын, кечир. Кызым, сени да кыйнап, кечирчи мени балам. Жаш жаныңды азапка салганым үчүн. Айгүл кичинекей назик кызын аяп кетти. Жанталаша тырбаңдап, өзүн көтөрүп, арабасына араң салып жаткан Айдемисине боору оруп, анткен сайын өзүн жек көрүп жатты эне. Апа, экинчи ушинтпей жүр дейм го. Мен кыйналган жокмун. Ажатканага алып барып олтургузуп, кайра арабага салган Айдеми энтигип сүйлөп жатты. Кызым, балким атаң, апа айтпачы аны, деген кызы андан аркы сөзүн уккусу келбей, апасынын сөзүн бөлдү. Кызым, кантсе да атаң эмеспи? Эчен ирет келди го. Көгөрбөсөңчү балам, мен кечирдим ал адамды. Шыпылдап ары жакта өзүнүн уколун даярдап жаткан кызы дегиле айткан сөздөрүн укпагандай. Жок, чындыгында ошондой түр көрсөткөнү. Дайым ушундай атасы жөнүндө сөз козголгондо тескери басат же такыр башка нерсени сүйлөп кетет. Канаке, арыктагандан колундагы тамырлары көрүнүп кеткен апасынын колдорун аяр кармады да уколун берди. Колуң жеңил, сенин балам, деди ыраазы боло. Барган сайын жакшы болуп баратасың, апа, буюрса. Айдеми апасынын бетинен чоп эттире өбүп алды. Сен кыйналдың да, кызым.
Айгүл алдына тизелеп, колдорун кармалап отурган кызынын саамайынан сылады. Атаңды кечир. Ар бир адам жаңылуучу. Жок, жок. Апа, муну менден сураба. Сен кечирдиңби макул? Мен кечире албайм. Акталбаган балалык таттуу кыялдарым үчүн да, сен үчүн да кечире албайм. Айдеминин көзүнө жаш ирмеле түштү. Дароо көз алдына атасынын башка үй бүлөсү менен бапырап бактылуу баратканы тартыла, жек көрүүсү ан сайын күчөдү. Көзүнө келген жашты сүртө калып, ордунан туруп апасына жайдары сүйлөдү. Мен тамак жасаймын. Мени менен олтурасыңбы? Сөзсүз да. Айгүл да андан ары сөз жакшылык менен уланбасын түшүнгөндөй кайра козголбоду. Эне бала каткара чакан үйдөгү чакан ашкананы шамга бөлүп олтурушту. Күндө ушундай көрүнүш. Алардын жашоосу бул калыптан бузулбай келе жатканына өтө көп болду. Бактылуу эле экөө тең. Анткени жөлөнчү, жөлөк болчу экөө бири-биринде бар. Ушундай өмүрү, күндөрү бул иретинен жазбай өтө берсе болмок. Бирок бул деген турмуш, бул деген тагдыр. Эржан көгөрдү. Чолпон канчалык теңсинбей көкөлөгөн сайын жигит ошончолук аны көлөкөсүндөй ээрчиди. Сүйдүрүп алам деди. Сезим менен багынтам деп ойлоду. Бирок бул кыз үчүн сезим эмес, башка нерселер маанилүү экенин такыр түшүнгөн жок. Ар күн сайын сабактан чыгышын күтүп турат да, колундагы көтөрө келген гүлүн сунат. Тапкан акчасынын баарын Чолпон үчүн кымбат баалуу гүлдөргө сарптоочу болду. Бирок кыздын көңүлүнөн жай таба албады. Сен кайда? Көзгү алдында кычырап жасанып жаткан досуна таң калды Адилет. Чолпонго. Тим эле Чолпонго дейт. Жолугушууга бараткансың. Барып окуудан чыгып машинасына жеткенге чейин аралыкта гана сүйлөшөсүң. Эмне болуптур? Эржан жай гана сурады. Койчу досум. Өзүбүз теңдүү кыздар аз бекен. Сага ашык ушунча кыз бар окуу жайда. Аныңды эмне кыласың, унутчу. Анча эле төмөн болбо. Ал баары бир бизди теңин албайт. Адилет чын жүрөктөн күйүп айтып жатты. Көрөсүң, башкача болот. Баса эртеңки мелдешке Чолпонду да чакырам. Сен өзүң жакшы жерден орун карап бер, деди Эржан. Жанатан сүйлөгөн сөздөрүнүн бири да досунун кулагына кирбегенине баш чайкап, айласыз күлдү Адилет. Мелдеш башталуусуна саналуу гана мүнөттөр калды. Ар бир катышуучуну текшерүүдөн өткөрүп жатышты. Чакан, бирок сүрөөн угулуп турган залда эл ошончо. Катышуучулар өздөрүнүн тааныш туугандарын баарын чакырган. Эржанга гана эч ким келбеди. Апасы такыр мунун беттешин көрүүдөн баш тарткан. Ар жакта текчеде турган телефонуна чалуу келди. Алло, Адилет. Чолпон келди, деди досу. Эржандын эми маанайы көтөрүлө, кандайдыр бир дем менен бүткөндөй шердине да түштү. Бул мелдеш узакка созулду. Залга чыгып беттешчү майданга баратып Чолпонду издеди. Тигине курбу кыздары менен келген экен. Телефонго алаксып бир нерсе көрүп жатыптыр. Кубанып алды Эржан. Беттешке түштү. Сүрөп кыйкырып жаткан элдер бир тең. Чолпондун ушул жерде турганы бир тең болуп, болгон күчү менен алышып жатты. Жеңди. Ортодогу калыс Эржандын колун жогору көтөрүп, жеңүүчү экенин тастыктап жатты залга. Ан сайын көкүрөгүн көтөрүп кызды тиктейт. Чолпонда баягы кайдыгер караганы өзгөрүп, негедир Эржанды сыймыктана тиктеп жаткандай туюлду. Эми финал. Баары сонун эле бараткан, бирок беттеш учурунда кокусунан кулак түбүнө кадала түшкөн муштумдан теңселе түштү. Жок, бул колундагы мээлейден да катуу нерсе болчу. Эржан түшүнгүсү, тиги атаандашынын мээлейин сууруп алып, ошол эле жерде тытып ийгиси келип, алдыга умтулганда кайра муштумга кабылды. Дагы удаасы менен 2-3 ирет тийген соккудан жерге кулады. Бүттү. Бир канча мүнөттөн соң беттеш майданында эмес, чакан бөлмөдө көзүн ачты. Көзүн жакшы ача албай жатканынан улам эле билди кабагы шишип кеткенин. Баатыр, сырттан кирип келген машыктыруучусун көрүп, ордунан козголмокчу болду эле, дагы башы деңгерей түштү. Турба, деди машыктыруучусу жанына келип. Темир байке, мен... Баары жакшы жигит, баары жакшы. Бул жерде адилетсиздик болду. Тиги тарапты түшүнөм, бирок финалда алар жеңди.
dedi Темир да акырын. Ержандын денесинин ооруганынан да жеңилүүнүн ачуу ызаасын татуу оор эле. Чолпон көрдү мунун баарын. Анын көзүнө кантип карайм неме? Ушул менин эң акыркы үмүтүм эмес беле? Эми ал мени карап да койбойт деп жатты ичинде. Өзүнө келип, жарылып шишиген кабагы кайтып калганча жатаканадан чыкпай жатты. Кечке бозоргон шыпты тектейт. Чолпондун сулуу элеси ошол шыптан да көрүнүп, өзүн мыскылдуу карап жылмайып тургансыйт. Качан гана көгөргөн жүзү калыбына келип калганда, желкесине эски сумкасын асып, машыгуучу залга жөнөдү. Кирип барса, Темир байкеси кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп турушкан экен. Ержандын кирип келгенин көргөн алар муну карап алып бир нерселерди күбүрөшүп, талашып жатышкандай. Темир байкесинин улам өзү жакта карап коюп, тегилерге баш чайкап жаткандыгынан сөз өзү жөнүндө болуп жатканын болжободу. Кимдер алар? Деди качан алар чыгып кеткен соң байкесинин жанына келип. Керексиз адамдар, деген Темир маанайы жоктой кол шилтеп койду. Эмнеге келишиптир? Сага. Магабы? Кызык. Эмне үчүн? Сени сатып алганы келишиптир, баатыр. Мен сатылбайт дедим. Булар Кыргызстандын келечеги дедим. Кандайча? Ержан түшүнбөгөндөй кайра сурады. Булар деген бандиттер, башка чөйрөдөн. Сени азгырганы келишти. Эмнеге? Менин эмне керегим бар? Сенинби? Азыр түшүндүрүп берем. Булар деген акчасын кайда чачаарын билишпей, чиренген чиновниктерге мушташ уюштуруп беришет. Алар акча коет сага, жеңсең акча сага. Чоң сумма коюлабы? Албетте, бирок Ержан, сен кызыкпа. Анткени ал чөйрөгө кирип алсаң, чыгып кетүү кайра оор болот. Ержан чоң сумма дегенди укканда эле кызыгуусу күчөп, Темир байкесинин башка сөздөрү кулагына кирген жок, бирок кайра суроого батына алган жок. Ичинен, каап десең, өзүм жалгыз болгонумда келишпейби? Балким сүйлөшүүгө болор беле деп жатты. Эртеси күнү эрте менен залга келсе, кудум ошол адамдар чоң дол тандабастын жанында жүлөнүп турушкан экен. Башы ийкеп жанынан өтө бергенде бирөөсү үн салды. Ержан деген сенби? Артына бурулган жигит ошол ордунда жооп берди. Ооба, мен. Шефтин сени менен сүйлөшчү сөзү бар, деген күрсүйгөн бирөөсү унаанын арт тарабындагы эшикти ачты. Тынбай чырылдап жаткан эшик коңгуроосунан арабасын сүдүрөп араң келген Айгүл эшикти ачты. Кир, деди суз гана. Маңдайында өзүн тиктеп турган адамга жол бошотуп, арабасын колдору менен артка айдап. Ээн бөлмөдө стол чекесинде үнсүз олтурушту. Кечир, деди бир убакта Айгүл. Чакырбашым керек эле. Сөз берген элем, бирок жок, андай дебечи. Күндө келип, бирок кирүүгө батын албай үйүңдү айланчыктап кетем. Айдеми мени көрсө, деди чачтарын ак баскан адам. Мажбур болдум, Мурат. Сени чакырууга мажбур болдум. Айгүл жүзүнө тамган жашын сүртүп алды. Марат Айгүлдүн мээри менен кудум ошол убактагы жалындуу сүйөө менен тиктеп олтура берди. Буттары баспай, ооруга алдырып арыктап кеткени менен сулуулугу ошол боюнча. Ушул жанды кеч жолуктуруп алганына ошондо кандай өкүнсө, азыр да өкүнүп олтурат. Ал өкүнүч күчөгөндөн күчөдү. Айрыкча Айгүл минтип өзүнүн айынан бир өмүр арабага мыкталып калгандан бери мурункудан 1000 эсеге көбөйдү. Мурат, деди Айгүл. Анын коңур, жылуу үнү ушунчалык жагымдуу эле. Менин мындан ары оңбой калдым. Сезип эле жатамын. Унчукпа. Мурат олтурган ордунан эки аттап келип, Айгүлгө тизелей калды. Жок, сүйлөбө. Угушуң керек мени. Көгөрбөчү. Айгүл аны өзүнөн ары түртүп сөзүн улады. Эгерде мага бир нерсе болсо, Айдемини жалгызсыратпа. Бул үйгө жалгыз таштаба. Алып кет. Сенден болгон суранычым ушул. Айгүл, сен али көп жашайсың. Келин баш чайкады. Кызың өзүңө окшоп көктүгү бар. Бирок ошол эле учурда жан дүйнөсү назик. Сага окшоп, деди Мурат Айгүлдүн жүзүнө колдорун коюп. Аны менден кийин алып кет бул жерден. Алып кет. Кечир. Кечир.
Мурат дагы кайталады бул сөздү. Азыр эле эмес, дайым Айгүлдү эстегенде көөдөнү ачыштырып ооруганча ичинде ушинтип кайталап жиберет. Көпкө олтурган соң кетти. Терезеден анын караанын узатып калган Айгүлдүн көзүнөн сызылган жаш жүзүнөн ылдый тыпылдап жатты. Ушул азыр зыңкыя кийинип, өлкөгө аты чыккан бийлик адамы бир убакта мунун жашоосун кооздогон бир сыйкырчы эле. О, анда Айгүл кандай гана керилген маралдай кыз болчу. Анын бир эле кашын серпип күлүп коюусуна таты тууга, аны менен баарлашууга кимдер гана ынтызар болбогон. Арасындан менмин деп чиренген байынан тарта студент, мугалими да болчу. Бирок кыз жүрөгү бирин да кабыл албай койду. Негедир анын көксөгөнү, кыялданганы такыр башка эле. Деги кыз кыялын түшүнүп болбойт деген рас белем, кадамына гүл төшөп, кареги менен тең айланууга даяр ушунча ашыктардан да башкача, өзгөчө инсанды күтчү. Бирок ал күткөнү кезиге койбой, улам алдыдагы жылдардын күтүүнүн, убайымдын артында бекине берди. Айгүл да көшөрүп, эңсегенин күтө берди. А балким ошондо бул адамды күтпөй койсо не? Өзүнө ашык болуп, арзуусун арнагандарын биринин колун кармап кете бергенде, азыр мына минтип арабага мыкталып олтурбайт эле го. Жок. Анда махабат деген ыйык сезимдин даамын татпай, сүйүүнүн жан куйкалаткан жалынына күйбөй калбайт беле. Анда көөдөнүндөгү жүрөгү өлүп, бактылуулардын арасында бактылуу жылмайып, бирок өз дүйнөсүндө бир өмүр бактысыз жашап өтүп кетмек. Андай эле сагыныч, күтүү деген сезимдерди баштан өткөрө албай, күткөн адамын кучагына баскандагы денесин жыбыратып, бейпилдик тартуулаган бул жагымдуу кумарлуу сезимди сезбей жашамак. Өзү айткан эмес беле? Сени менен бир күнү бактылуу жашоо үчүн бүт өмүрүмдү арнаймын деп. Ошондой эле болду го. Өмүрүн арнады. Жаштыгын байлады ал адамга. Окуу жайда чоң иш чара өтүп, анда студенттер окуудагы жетишкендиктери үчүн ардак баракча жана сыйлыктар менен сыйланды. Арасында Айгүл да бар болчу. Мына ушул жерде кыз жомогундагы ханзаадасына кезиккен. Мамлекеттин атынан деп жогорку тараптан бир канча өкүлдөр келишип, алардын арасында Мурат да бар эле. Кызга сыйлыгын дал ушул Мурат өз колдору менен тапшырды. Ошол кызга кол алышууну экөө тең чагылган чаккандай денелерин дирт эттире козгоп жиберген. Кыздын аппак, кебездей жумшак колдорун кармап, уялыңкы тиктеген көздөрүн көргөндө Мурат негедир өзүн жоготуп койду. Бир канча секунд болгон экөөнүн тиктешүүсүн залдагы дүркүрөгөн кол чабуулар бузуп жиберди. Экөө бир эле көз караш менен бирин-бири түшүнүшкөндөй. Сенсиңби ошол? Келдиңби деп жатты кыздын арзууга, кубанычка толгон көздөрү. Менмин асылым. Сени таптым дегендей жалындуу тиктеп жалооруйт жигиттин көздөрү. Ошол кечте экөө көздөр менен гана сүйлөшүштү. Китептерде жазылгандай, чыныгы сүйүүгө тил бүтпөйт, ал көздөр жана жүрөктөр менен сүйлөшөт деген чын белем. Кече да соңунда чыгып, баары өз жолдоруна түшүп үйлөрүнө жөнөштү. Айгүлдүн жүрөгү башкача болуп, бир кымбат нерсе таап алгандай жайдары кудуңдайт. Атүгүл эки жүзү албырып, кызып да чыкты. Улам көз алдына баягы тиктешип аткан салабаттуу адамдын жалындуу каректери тартылып, денесин күйгүзүп жаткандай. Кызык. Тиктегенине ушунча жандым. А эгерде өпсөм эмне болор элем? Куйкаланып кетем го, деп ойлоп жиберип, кайра бул оюнан өзү уялып кетти. Кыңылдап үйгө жете бергенде тушунда машинасына жөлөнүп турган Муратты көрүп, ордунда катты. Артына бурулуп, качып кетүүгө үлгүрбөй калды. Анткени жигит да муну көрүп, жылмайып карап турган. Бирок ошол эле убакта алдыга да кадам таштай албады. Турган ордунда таштай катып тура берди. Качан гана Мурат өзүнө карай басып келе жатканда өзүн колго алды. Кандайсың? Деди Мурат жакын келип. Жакшы, агай. Айгүл канчалык өзүн колго албасын, үнү дирилдеп чыкты. Айгүл, сенин жетишкендиктериңди жууп берейин дегем. Каршы болбосоң. Биротоло жакындап таанышып, Мурат кызды тиктеди. Макул. Айгүл азыр ичиндеги аралашып, айкалышкан сезимдерден эмне деп жооп берүүнү да билбей, макул дей салды.
Ошол күндөн экөө жакындан таанышып, бат-баттан кезигип калышчу. Негедир бул адам менен баары башкача. Анын да жан дүйнөсү өзгөчө тынч. Жаштайынан эле ата-апасынан эрте ажырап калган кыз туугандарынын колунда өстү. Жашы өзүнөн бир канча улуу болгон үчүн мээримдүү тектегенине арбалдыбы деги ким билсин. Айгүл сүйүп калды. Болгондо да тентек болуп, акылын жоготуп сүйдү. Мураттын үй бүлөлүү экенин деле Айгүлдү токтоткон жок. Ар бир жолугушууда экөө тең болду, болду, акыркысы дешет да. Кайра эле сагынышып жолугушуп алат. Экөөнүн ортосундагы махабат туталанып олтуруп, жалбырттаган отко айланды. Айгүл кыз төрөдө. Ал убакта Мурат да жумушунан көтөрүлүп олтуруп, жогорку кеңешке жеткен. Мураттын өз аялынан биротоло ажырап кете албасынан дагы бир себеби аялы тектүү жердин кызы болчу. Тагыраагы Мураттын мындай көтөрүлүп кетүүсүнө кайнатасынан түздөн түз тиешеси бар. Айгүлгө 3 бөлмөлүү батир алып, бүт керектөөлөрү менен камсыз кылып, кызы менен ошол жакка жашатып койду. Айгүл төрөгөндө аялы жайнада кыз төрөгөн. Бир убакта эки кыздуу болуп кубанычы койнуна батпай, бактылуу эле Мурат. Айгүлдүн кызына да жашыруун өз фамилиясын берген. Бирок кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, булардын жоругу да аялы жайнага жетти. Эл оозунда элек жок эмеспи? Бири болбосо бири сөз кылып жатып угулду. Анын үстүнө элге төбөсү көрүнгөн бийлик адамы болгондон кийин анын ар бир аракети элдин көз алдында. Жайна Айгүлдүн дарегинен бери таап келип, чыр салып кетти. Ал эми Мурат аялынын алдында башын шылкыйта кечирим сурап, Айгүлдү катуу сүйөрүн айтты. Айдап сал, айдап сал. Кызматымды тартып алгыла макул, бирок Айгүлдөн кече албайм, деди. Жайна асман айдан түштү. Өксүдү, күйөөсүнүн бетин тытты. Соттотуп жиберем деди, бирок акыры тагдырына көнүп берди. Көрсө, аялдай чыдамдуу, аялдай сабырдуу, ошол эле учурда аялдай амалкөй жан жок экен го. Сыртынан сыр билдирбегени менен Жайна ичинен кымыңдап, шумдуктуу планды ойлоп жатты. Ананчы бир жаздыкка баш коюп өмүрүн арнап, уул кызды төрөп берип, чогуу карлыкка жетээринде минтип, күйөөсүн тарттырып жатса. Бардык аял муну көтөрө албайт. Аялдын намысына тийсең, эмнелерди гана жасабайт. Жайна да ошондой болду. Алгач макул эме, экинчи аял алган Мурат эле эмес, азыр жөнөкөй адамдарың алып жатат. Ага караганда Мурат депутат эмеспи деп өзүн сооротуп жүрдү. Бирок Мурат көпчүлүк бош убактысын ошол жакта өткөрүп, анысы аз келгенсип, бети ачылгандан кийин Айгүлдү Жайнанын ордуна кечелерге ээрчитип бара баштаганы аялдын чындап намысына тийди. Өзүнүн алдында күнөөлүү болуп олтургандын ордуна бактылуу жүргөн жолдошун жек көрдү. Айгүлдүн артынан аңдуу койду да аны жок кылууну көздөдү. Бир жумага чукул артынан түшкөн адам бир күнү кечинде элдер аз өткөн жолдон Айгүл магазинге өтүп баратканда коюп кетти. Колундагы баштыктагы алмалар жерге жайнап, анын жанында Айгүл кызыл канга боелуп жатты. Өмүрү менен алышкан врачтар Айгүлдү сактап калганы менен анын буттары бир өмүргө басуудан калды. Мурат мунун баары кокустук эмес, атайы аялы Жайна тарабынан уюштурулган иш экенин билсе да, колунан эч нерсе келбеди. Ошол күндөн Айгүл жашоосу арабага бир өмүргө байланды. Айдеми бой жеткенге чейин Айгүлдү караганга аял коюп кеткен Мурат. Алгач баттан келип жүрсө, бара-бара жумуш деп чанда гана келчү болду. Айдеми бой жетип, акылы көптү түшүнө баштагандан бери атасын көп күттү. Көпкө жоголгон күндөрдүн биринде Мурат булардын үйүнө келди. Демейде эшик оозунан аталап тосуп алчу кызы бул жолу босогодон көкүрөгүнөн түртүп ичкери киргизбеди. Жаштуу көздөрү ыза менен жек көрүүгө толо эле. Айдеми, кет, кет, кыз кесе айтты. Эмне болду кызым? Ха, кызым дейсиңби? Бүгүндөн баштап атам эмессиң. Кет, өз үй бүлөңө, деген кызы Муратты ары түртүп, алдына гезитти ыргытты да эшикти жаап салды. Мурат эми гана иштин чоо жайын түшүндү. Гезитти колуна алган ал андагы бажырайып бактылуу үй бүлөөнүн образын чагылдырып түшкөн өзүнүн үй бүлөсүн көрдү. Бир жума мурун өлкөдөгү белгилүү гезитке интервью беришкен эле үй бүлөсү менен. Анда журналист экинчи аялы тууралуу берген суроосуна "Ал менин жеке жашоом, азыр бактылуубуз" деп гана жооп берген эле.
Аялы Жайнанын колун аяр кармап, жылмайып түшкөн өзүн көрүп, өзүнөн өзү жийиркенип кетти. Кечир, деди да кетип калды. Ошол күндөн бул жакка келүүсүнө бөгөт коюлган. Күн сайын келип сырттан акмалап гана кетип жүрдү. Айдеми кечире албады атасын. Апасы үчүн, өзү үчүн да кечире албады. Атүгүл атасы жалдап берген, апасын караган аялды да кетирип жиберип, апасын өзү карады. Мектепти ийгиликтүү бүткөн кыз медицина окуу жайына тапшырып окуп калды. Билдирбейт, бирок Мурат сырттан гана кызына көмөктөшүп жүрдү. Кызы жокто гана келип, Айгүл менен мынтип сүйлөшүп кете алчу. Эржанга чоң сумма сунушташты. Адилеттин машыктыруучусу Темир байкенин сөзүн да укпай кетип калды. Окуусунда сырттан окуу бөлүмүнө которуп алып, Шан аттуу кайманаты менен белгилүү болгон Крым дүйнө өкүлүнө кошулуп кетти. Ар дайым спорт менен машыккан, чымыр денелүү жаш жигит Шандын көзүнө ошол мелдеш күнү түшкөн. Ал жөнүндөгү бүт маалыматты кол алдында иштегендер аркылуу бир күндө эле алды. Баягы бир кездеги белгилүү болуп, ууланып өлгөн мушкердин жалгыз уулу экенин билгенде ан сайын кызыгуусу күчөгөн. Алгач өзүнө жан сакчы кылып ишке алды да такай машыгып туруусу үчүн шарт түзүп берди. Шаардын ортосундагы көп кабаттуу үйдүн алып берип, ошол жерде жашайт. Эржан мунун баарын өзүнө келген ийгилик деп түшүндү. Шандын өзүнөн башка пайда көрүп жатканын, мунун үстүнөн не деген суммалар ойнотулаары түшүнө да кирбеди. Оюнун баары тезирээк байып, бутуна туруп, чолпонго жетүү болуп калганга мындай күтүүсүз берилген белектин баасын ойлонууга чамасы болбоду. Бул өзү ойлонгондой ийгилик эмес, тузак экенин түшүнгөн жок. Ал эми түшүнгөн учурда өтө кеч болчу. Алтай Такай Шан атайы өзүнө кошуп берген мыкты машыктыруучусу экөө машыкты. Күнүнүн жарымынан көбү машыгуу залында өтөт. Атүгүл жеген тамагында көзөмөлгө алынды. Бир күнү Шан жанына чакырды. Кел баатыр, бир жумадан соң Ташкентте беттеш болот деди. Чын элеби? Ооба, бирок эсиңде болсун. Бул сен дайым түшүп жүрчү беттеш эмес. Бул такыр башка. Бул жерде эреже деген болбойт. Бул чыныгы күчтүүлөрдүн беттеши. Даярмын, деди Эржан. Сага ишенем баатыр. Ошол күн келди. Эржанды алдын ала баары башкача экенин укса да, мынчалык элестетпеген. Ал аябагандай көп, анча чоң эмес залдын төрүндө жайгашкан орун өзгөчө коноктор үчүн коюлгандай. Бул жерде баарынан да бир да камера же журналисттердин жоктугу таң калтырды. Бул Эржан билген ринг эмес болчу. Чын эле бул эрежесиз беттеш. Убакыт берилбейт, эреже коюлбайт жана эч кандай аяоо жок. Башталды. Ар өлкөдөн келген мыкты жигиттер катары менен тизилип турушат. Булардын арасында өздөрүнүн башына канча акча коюлганы билгени бар, ал эми Эржанга окшоп билбегени ошончо. Эржан алгачкы атаандаштарын оңой эле жеңип жатты. Бул жердеги жалгыз эреже беттеш учурунда катуу жаралансаң жерди ургулап, жан соого суроого болот. Калганы эрежесиз. Ар ким өз билгени тактикасы менен мушташа берет. 2 саатка жетпей беттеш болгон жер канга боелду. Бири бутун сындырса, экинчиси мурдунан кан кетип, жүзү таанылгыс. Акыркы финалга Россиядан келген Конон аттуу кайманаты бар Эржандан бою 2 келген жигит менен Эржан чыкты. Анын мыкаачылык менен мушташканын көргөн Эржан башында таң калган. Ал сөзсүз беттешкен адамынын бир жерин сындырып салат экен. Канчалык жер муштап жан соого кылса да, бутун же колун, кээде манжыларын аяосу сындырып салганын көрүп, Эржан чындап өзү күткөн эмес, такыр башка рингке келгенин түшүндү. Беттеш майданында экөө тиктешип турушат. Экөө да шашпагандай, акырын айланып, бири-биринин сырын үйрөнүп жаткандай абайлап, бирок ошол эле учурда көздөрүн албай басып жатышты. Алгач чабуулга Конон өттү. Анын шамдагайлык менен тепкен соккусунан Эржан араң буйтап калууга үлгүрдү. Дагы катары менен келген соккулар. Конондун муштуму Эржандын кулак түбүнөн шуу этип өтүп кетти. Жанатан бир аз контролду жоготуп, башкача абалга түшүп калган Эржан бул чабуулдан кийин аябай этият болуп калды. Эми өзү да акырындан чабуулга өтө баштады. Буттарынын учунда туруп секирип, ыңгайы келгенде катуу эмес, бирок билине турган соккуларды берип жатты.
Мүмкүн болушунча Конондун колуна түшпөөгө аракет жасап жатты. А эгерде эле колуна илешип калса болду. Өзүнүн иши. Деги эле карьерасы бир өмүргө токтоорун беттеш башталгандан бери көрүп өттү. Экөөнүн беттеши узакка созулду. Конон эңгезердей чоң болгону менен узак убакытка беттеш майданына туруштук бере албайт экен. Анын тердеп, бат-баттан дем алып жатканынан Эржан билип койду. Өзү күткөн учур келди. Эми көрүнүктүү чоң соккуларды бере баштады. 6 ай ичинде машыктыруучусунан бокстун бир канча сырларын үйрөнүүгө жетишкен эле. Адамдардын денесиндеги точкалардын бүт баарын үйрөнгөн. Эми Конондун чындап чарчаганы билине баштады. Анткени Эржан берген соккуларга баягысындай жооп кайтара албай, шалдырай түшкөнү байкалды. Эржан ушундан пайдаланды да чабуулга өттү. Качан гана Конан кулап түшкөндө үстүнө чыгып дагы сокку бере баштады. Залдын төрүндө жайгашкан өзгөчө орунда олтурган Шанды бир карап алды. Ал да башын ийкеп койду эле Кононду жерге коюлуп, дерди уурунууга даярданып турган колун кайрып туруп сындырып салды. Деген кыйкырык залды басты. 1 мүнөттүк паузадан соң зал дуу этти. Кандай болгону билинбейт, бирок Эржан жеңди. Төр жакта Шандагы кубанычы койнуна батпай турду. Ананчы тоокелге салып Эржанга чоң сумма койгон эле. Актады. Керек болсо ашыгы менен. Чаңырган үн тарапка чуркап барган Адилет жаш кыздын алдын 3 бала тосуп турганын көрдү. Эмне болуп жатат? Чоң кыз жакшыбы бары? Деген Адилет кызды ийинден алды. Жигит, кете бербейсиңби? Өзүбүздүн маселени өзүбүз чече алабыз, деди бир аз ичимдикке кызып алганы билинип турган жигит. Булар жолундан тороп, ыйламсыраган кыз Адилеттин артына жашынды. Тааныйсыңбы? Жок, деген кыз башын чайкады. Жигиттер келгиле, деп келе жаткан Адилеттин сөзүн жанагы бала кайрадан бөлдү. Эмне? Сага сүйлөп жатам. Кетип кал. Оңбой каласың бала, деп күлгөн жигит Адилетке жакындап келгенде Адилет шамдагайлык менен теги баланын колун артына кайрып өзүнө тартты. Эмне дедиң? Оңбой каласың дедиңби? Кое бер. Мунун кармалып турганын көргөн Берки экөө артын карабай качышты. Эми Берки жигитти да итерип кое берди Адилет. Эркектер менен күч сынашкыла, кыздарга асылбай. Экөөбүз кайра кезгебиз, деген бала жерге түкүрүп чуркап жөнөдү. Ары жакта колу менен оозун жаап, корккондон көздөрү алайган кызды көрүп жылмайды. Баары жакшыбы? Рахмат байке, деди кыз бир убакта эсине келгендей жалдырап. Караңгыда жалгыз жүрбө. Кайда жашайсың, жеткирип коеюн. Жакын эле жер, тиги жакка басам. Сиздин да жолуңуздан алып калбайын. Эрдик кылсаң сүрөө кыл дейт. Бир жолу үйүңө жеткирип барайын, деди Адилет кыздан көзүн албай. Макул, деген кыз жылмайды. Жумуштан кеч чыккам, анан күндө эле басчу жолум. Мурун буларды бул жерден көрбөгөн экем. Рахмат сизге байке, дагы бир ирет. Абаса атым Айдеми, деди кыз колун сунуп. Адилет, кубанычтамын. Айдеми, ысымың өзгөчө экен. Жигит жанында бараткан кызды тиктеди. Аябай сулуу экен. Негедир өзгөчө көрүндү. Рахмат, деген кыз да жигитти тиктеп калды. Биринчи көздөрүн тартып алган Адилет сүрдөп кеткенин сезип, абалдан чыгуу үчүн кайра суроо берди. Кайда жумушуң? Медициналык окуу жайда окуймун. Андан сырткары репетитор болуп сабак берем. Дарыгермин де? Буйруса. Өзүңүзчү бул жакта жашайсызбы? Жок, таанышым бар эле. Үйүнө келгем, деди Адилет башын кармап. Мына келдик. Узатып келгениңиз үчүн ыраазычылык байке. Эч нерсе эмес. Баса номериңди бер, балким керегим тийип калат, деген Адилет кайра сүйлөгөн сөзүнөн уялып кетти. Макул, кантип сизге жок дейин, деген кыз сумкасынан кичинекей кагаз алып чыгып карматты. Рахмат. Айдеми жылуу коштошуп кирип кетти. Негедир кыз кирип кетсе да, Адилет ал жерден узай албай көпкө тура берди. Айдеми, чын эле айдан түшкөндөй, деп алды. Бүгүн досу Эржан чакырганынан келип, кеч киргенде үйүнө бараткан болчу. Анан мынтип капысынан кызга жолугуп калды. Эржандын бүтүндөй башка жашоо менен жашап жатканын көрүп, зээни кейди, ичи ачышты. Атүгүл сөгүп да жиберди. Бирок досу уккан жок.
кайра эсепсиз акчалуу болгонуна маашырканып жыргап жүрөт. Ержандын жашоосу түп тамырынан бери өзгөрдү десе болот. Айрыкча Ташкентте өткөн мелдештен соң шан аябай сыймыктанып, өлкө ичиндеги өткөрүлүп жаткан жабык чакан мушташтан баштап эл аралык беттештерге чейин сала баштады. Ержан колуна тийген акчага ан сайын кызыгып, ар бир беттеши жеңиш менен аяктайт. Шаардын ортосунан үй алды, машина алды. Апасы менен эки карындашын айылдан алып келип алган. Тез эле убакыт ичинде мындай байлыкка жеткенин апасы көрүп, бир эсе таң калса, кайра шекшип жүрөгү менен баласынын жөн жолго түшпөгөнүн сезип жатты. Ержанга досу Адилет канча ирет келди. Айтты, түшүндүрдү. Атыгүл экөө жакалашканга чейин барышты. Ержан досун мени көрө албай жатат деп айыптады. Өзүнө келген ийгиликке Адилеттин ичи күйүп жатат деп түшүндү. Ананчы заңгыраган үй, акыр күлгүдөгү машина, ар күн сайын кымбат ресторан, булардын баары Ержандын кыялы болуучу. Ошондой эле өзү каалагандай чолпонго жетти. Өзү болжогондой байлык менен кыздын жүрөгүн багындырды. Кымбат баалуу белектер, гүлдөр, акча кызды оңой эле колуна салып берди. Модель катары чолпонда өлкөгө таанылып калган эле. Көптөр суктанып шилекейин жуткан ошол кыз өз кучагында экенин ан сайын шерденип кетчү. Бирок Ержан өзүнүн эң бийик максатын, атасына, өзүнө берген сөзүн унутту. Дүйнөлүк рингке чыгып, кыргызды таанытам дегенин такыр эсинен чыгарды. Айдеми ооруканада ары бери басып, бир ордунда тура албай тыбырчылайт. Апасы капысынан оорлошуп, түндөсү алып келишти. Али кече өзүнө келип көзүн ача элек. Бир убакта узун коридор менен атасы келе жатканын көрдү. Ошол акыркы жолу үйдөн кетирген боюнча бет келишип көрүшө элек болчу. Жүрөгү зыркырап алды. Атасын катуу жакшы көрчү эмес беле? Азыр алыстан караанын көрүп, канчалык сагынганын, бул жылдар аралыгында атасы өзүнө канчалык керек болгонун сезди. Адаттагысындай чуркап барып асылып кучактап алгысы келип кетти, ушул бирок деген сөз көп нерсени өзгөртүп турбайбы? Тиштенип гана турду. Кызым, деди Мурат Айдемиге жакындап. Унчуккан жок. Жөн гана башын буруп басып кетти. Атүгүл катуу да айткан жок. Мурункусундай жек көрө да тиктебеди. Бери бурулуп көзүнөн кулаган жашты сүртүп алды. Түнү бою атасы экөө оорукананын узун коридоруна басып чыгышты. Таңга жуук апасы көзүн ачып, экөө бирдей кирип барышты. Апоо деген Айдеми апасынын колдорун өп алды. Айгүл. Мурат баш жагына өтүп, маңдайынан сүйдү. Экөөңөрдү бирге көрүү бакыт, деди апасы алсыз. Айдеми унчуккан жок. Жөн гана апасынын колдоруна башын коюп олтура берди. Кызым, Айдемим, мага карачы. Айгүл кызына сүйлөп жатты. Башын көтөрүп өзүн жалдырап тиктеген кызынан мончок көздөрүн көрүп, мууну бошой түштү. Ыйлаба каралдым. Кудайдын берген өмүрүн жашадым. Бирок эч убакта жашоомо нааразы болгон эмесмин. Атаң үчүн да, сен үчүн да, жаратканга миң ирет ыраазымын. Жүрөгүм экиге бөлүнсө тең жарымы сен да, тең жарым атаң. Кызым, мен үчүн атаңды кечир. Менден кийин сени башыңдан сылап алчу адамың жалгыз атаң. Мен көңүлүм тынчып кетейин, балам. Апа, жок, сен жашайсың, көп жашайсың. Али милдетиңди аткарып бүтө элексиң. Мени турмушка узатып, небереңди колуңа алып жыттай элексиң. Демек жашашың керек. Сен милдеттүүсүң деп ыйлап жатты кызы. Мончогум менин. Бул дүйнөгө түркүк болгон ким бар экен? Кызым, баарыбыздын жаныбыз жараткандын колунда. Мен эле сени ээнсиретип таштап кеткиси бар дейсиңби? Мага койсо сен кар бени болгуча деле сени эркелетип жаныңда болсом. Кызым, кайраттуу бол. Мүңкүрөп калба. Мен жок болсом атаң бар. Аны менен кет, кызым. Менин акыркы суранычымды аткар. Уланган тирүүлүк улана берет. Кудай берген күндү жашаймын. Айгүл атайы катуу, кайраттуу сүйлөдү. Кызынын өзүн жоготуп, алдырып коюусун каалабай. Мурат гана терезе тарапка басып, үнсүз көз жашын аарчып алды. Ошол күндөн 3 күндөн соң Айгүл бул дүйнөнү таштап кете берди. Палатага гүл менен таттуу көтөрүп кирген Айдеми бош турган керебеттин жанында атасы башын мыкчып олтурганын көрдү. Колундагысы жерге түшүп кетти. Башын көтөргөн Мурат көзүндөгү жашы төгүлөйүн деп турган эшик оозундагы кызын көрдү. Айдеми, апам кайда? Кызым,
Апаң кана дейм, апам кана. Айгүл бизди таштап, андан аркысын айта албай, мукактанып кызына жакындай берди. Өмүр бою азапка салганың аздык кылдыбы? Сени деп уктуңбу? Сени деп оорду. Сени деп жыгылды. Сени тиги аялыңды деп. Айдеми кыйкыра берип жерге бүк түшүп алып, озуңду уйлап жатты. Апа! Артынан кучактаган атасына да бой бербей, ургулап жатты, сүйлөп жатты. Апа! Мен кантем апа сенсиз? Ургулап жаткан колдору менен кайра атасын кучактап алып, буркурап өксүп жатты кыз. Ата, айтчы, эми кантип жашаймын? Кызына кошулуп Мураттын да жаштары коюлуп, экөө тең чоң жоготууну көтөрө алышпай, бири-бирине сүйөнүп тура беришти. Мен тирүү экенмин, анын кызы босогомду аттабайт. Жайна көздөрүнөн заары чачырап, көөсүнө атырылды. Жапчаагыңды, ал менин кызым. Бир убакта апасы жашоомо аралашкан жетет. Жайна! Мурат жакын келип, аялын эгинен алды. Ошол кыздын апасы сенин айыңан төшөккө кадалган. Эмне эсиңден чыктыбы? Же унчукпаса билбейт дедиңби? Аялы күйөөсүнүн колдорун селкип алды. Күн көрсөтпөйм. Бул үйдө баары бир. Эсиңде болсун. Бир ирет унчукпадым. Эми кызыма бармагыңдын учун да тийгизе албайсың. Кеч мени менен чогуу келет, деди ачуусу менен кыйкырып. Аңгыча экинчи кабаттан уйкулуу көздөрүн ушалап Чолпон түшүп келди. Мам, пап, кайра эле таң атпай урушуп жатасыңарбы? Мурат өзүнө жакын келген кызынын маңдайынан сүйдү. Мамаңа түшүндүрүп жатам. Эмнени? Чолпон кызым, бүгүн үйгө бир тууганыңды алып келем. Сенин сиңдиң, сенден туптуура 4 ай кичине. Тиги аялдын кызымбы? Ошондой, деди Мурат ыңгайсыз. Макул, пап. Сен каршы эмессиңби? Деди ары жакта турган Жайна кызына карап дагы эле ачуусу тарабаган үнү менен. Эмнеге каршы болмок элем, мам? Атамдын кызы ал, келе берсин. Чолпон кайдыгер унчукту. Өзүмдүн акылдуу кызым. Мурат кайра кызын маңдайынан сүйүп алды. Мен кеттим, кечинде чогуу келебиз. Чолпон жылмайып узатты атасын. Ал азыр ушинтип кайдыгер болгону менен убакыт өтүп ошол кыз мунун номер 1 душманы болоорун сезген жок. Бир гана Жайна баарын алдын ала сезгендей. Бир убакта күйөөсү Айгүлдөн кандай кызганса, азыр да ошонун кызынан дал ошентип кызганып турду. Айдеми атасы менен кошо жашоо үчүн анын үйүнө барууга макул болду. Бул албетте өз каалоосу эмес, апасынын акыркы суранычы. Аттиң, ошондо апасы суранбай койсо не? Кызын ошол үйдө укмуш тагдыр күтүп турганын билбей калгандыр эне. Болбосо өз колу менен тозокко салып бермек беле. Шан эми Эржанды өз чөйрөсүнө кошууга даярдай баштады. Акырындык менен өзү барган жолугушууларга кошуп, жада калса 1-2 Крим дүйнө мүчөсү менен тааныштырганга да үлгүрдү. Ал эми Эржан өз айланасында эмне болуп жаткандыгы, жашоосу кай өңүттө түс алып баратканын да баамдабай калды. Россия, Казакстан сыяктуу коңшу өлкөлөргө гана чыгып жүрсө, эми андан ары чоң беттештерге катыша баштады. Бирок ал беттештердин баары жабык өтүлөт. Көргөнү келген адамдар да жөн эмес, баары авторитетчи, же болбосо бийлик адамдары. Россиянын түрмөлөрүнүн биринде өткөн эң ири беттешке катышканда көрдү го. Телевизордон гана көрүп жүргөн атактуулардан тарта мамлекеттин башында олтургандарга чейин жүрүштү. Баары акча коюшат экен. Бүт коңшу өлкөлөрдүн мына ушундай элитасын чогултуп өткөрүүчү мындай оюндар мурун эле бар болгон. Болгону Эржан анда көп нерсени билбейт экен эле. Бул дүйнөгө аралашты. Эми андан кутулуп чыгуу деле күмөн. Шан өлкөдөгү майда территорияларды бөлүп берди. Өз аймагындагы өздөрүнө таандык мыйзамды карайт. Бир эле кылмыш жасалса, баарынан, жада калса укук коргоо органдарынан мурун өздөрү таап, өздөрү соттоп, керек болсо өкүм чыгарып салышат. Анан карапайым калк алдында башка бир окуяны, тагыраагы эл акылына сыйчу жомокту көрсөтүшөт. Эмне үчүн эчендеген кылмыштардын бет ачылбай келгенин, ачылса да бат эле жаап, же такыр каралбай калганын сыры балким ушулар болуп жүрбөсүн. Жактоочу, тергөөчү соту менен тыгыз мамиледе иштешет, биргеликте иш алып барышат. Эржан өзү жашаган өлкөсүнүн ичинде такыр элестете албаган дагы бир ушундай дүйнө бар экени мурун оюна да келбеген экен. Эми көрүп таң калып жатат. Жайна, Чолпон,
Биз келдик. Жайна болгон жарашыктуу кийимин сыйлуу конокто барганда гана тагынчу эң кымбат сөйкө шакегин тагынып чыдамсыздык менен кызды күтүп аткан. Эмнеге экени белгисиз, ушул тырмактай кызга өзүн көрсөткүсү келди. Балким Айгүлдөн сулуу, алда канча бийик турарын кызына далилдеп көрсөткүсү келди. Ошон үчүн атасы бул менен калганын ушул жол менен түшүндүргүсү келгендир. Ичиндеги аялдык ич күйдүлүгүн араң басып, конокту тосуп алууга чыкты. Босогодо коомайланып жөнөкөй бирок өзүнө жарашкан көйнөк кийген, чачы төбөсүнө түйүлүп, каш кирпиги төгүлө жүзүнөн башкача бир нур чачырап турган кичинекей, назик кызды көрдү. Бет алдында Айгүл тургандай эле болду. Ага биринчи жолуккан күнү эсине түштү. Анда Айгүлдүн үйүнө өзү барган эле. Эшикти ачып мээримдүү жылмайган келиндин узун этегине жабышып турган кыз ушунча бой жеткенин карасаң, ал да кудум ушундай үлбүрөк эмес беле? Кел кызым, деди ооз учунда. Бирок ошол эле убакта ызаага муунуп, Айдеми жөн гана баш ийкеп жылмайды. Маңдайында турган сулуу, бирок жүзү муздак аялдын көз карашын ичиркенип алды. Ушунчалык муздак, ушунчалык ызалуу көздөр эле. Пап! Экинчи кабаттан чуркап түшкөн Чолпон атасынын мойнуна асылды да жүзүнөн чоп эттире өбүп алды. Салам, кош келдиң. Чолпон апасындай муздак кабыл алган жок. Тескерисинче, эзелтен тааныш адамдай кучакташып жылуу көрүшүштү. Рахмат, деди Айдем акырын. Чолпон атым. Айдеми. Ого, өзгөчөгө. Айдемиге Чолпондун шаңдуу жүргөнү жакты. Тамактанып олтурушканда да ошол кыз эле күлкүлүү нерселерди сүйлөп ээриктирген жок. Айдеми ууртунда гана жылмайып олтурду. Маңдайында өзүн сынап карап турган Жайнанын көз карашынан ыңгайсыз боло, батыраак эле бул тамактанып бүтсө экен деп жатты. Тамактанып да бүтүштү. Жүр сага бөлмөңдү көрсөтөм деген Чолпон Айдемини колдон сүдүрөп кетти. Бөлмөсүн көрсөткөн соң бир азга сүйлөшүп олтурушту. Чолпон моделдикте иштеген сүрөттөрүн алып чыгып көрсөттү. Буттары узун, келбеттүү, чын эле аябай сулуу кыз экен. Айдеми суктанып алды ичинен. Бактылуу өткөн балалыгына көз артып кетти. Окшош күндөр өз тизмегинен жазбай өтө берди. Толук болбосо да Айдеми жаңы үйгө көнүп калды. Бир гана нерсе Жайнанын өзүн жеп ийүүчүдөй болуп тиктегенине көнө албай койду. Ошондой күндөрдүн биринде Чолпон жигитимди тааныштырамын деп чыкты. Эми ошол күнкү даярдык. Баарынан өтүп Жайнанын кубанганы. Акыры көптөн күткөн кеч да кирип, колуна чоктой кызарган гүл көтөрүп, булардын үйүнө Ержан келди. Саламатсыздарбы? Деп баар менен сылык көрүшкөн жигитти баары жылуу кабыл алышты. Мурат жигитти бир жерден көргөндөй болуп, бирок кайдан экенин эстей албай башы катты. Ержан болсо Муратты ошол түшүп жүргөн беттешинде коноктордун арасында көргөн. Кезек Айдемиге келди. Бул сиңдим, деди Чолпон жарокер. Саламатсызбы? Ержан кыздын колун кыса көрүштү. Жумшак, назик колдор. Кыз өзү да аябай сулуу экен. Ержан өз жашоосунда Чолпондон сулуу, андан артык кызды жолуктурам деп ойлобогон, бирок алдында турган бул кыз таптакыр башкача эле. Жүзүндө сүртүлгөн бир боёгу жок, чачы өрүлүп, жөп-жөнөкөй көйнөк кийип турган кыз өзгөчө көрүндү. Өзү билбеген абалда эркинен сырт кантип Айдемини карап алып жатканын туйган жок. Өзү бул жерде кошулуп, ууртунда гана жылмайып олтурганы менен кыялы таптакыр алыс жакта жүргөндөй ойлуу тигилген кыздын өзүндө кандайдыр бир өзгөчөлүк бар экенин туйду. Чолпон экөө бир тууган болгону менен такыр бири-бирине окшошпойт. Мүнөздөрүнөн тартып, сырт келбетине чейин. Чолпон катуу сүйлөп шаңдуу жүрсө, Айдеминин үнү чыкпайт. Чолпон тентек жоруктарды баштап, эрке, бат таарынып, кайра бат жазылса, Айдеми анын тескериси. Сабырдуу, токтоо. Аталары бир болгону менен экөө апаларынын мүнөздөрүн алгандай. Ошол күндөн негедир Эржандын оюнан Айдеми кетпей койду. Неге экени деги өзү түшүнсөчү. Бул кылыгына өзү ачуусу келип, алаксыйм деп Чолпон менен көп убакыт өткөрө баштады, бирок көкүрөгүндөгү бир эт тыбырчылап, улам Айдеми тууралуу укса же ойлоп кетсе, дүкүлдөп алганын койбоду. Чолпон, сиңдиң менен такыр окшобойсуңар, деди бир күнү капыстан. Ооба, апабыз эки бөлөк. Чолпон да бейкапар телефонунан баш көтөрбөй жооп берди. Кандайча?
Атамдын экинчи аялдын кызы. Апасы каза болуп биз менен туруп калды. Деген Эржан кайрадан ойго чөмүлдү. Негедир акыркы күндөрү көп ойлончу. Жалгыздыкты каалап, адамдардан оолактай баштады. Мурункудай болуп, клуб, кафелеп жүргөн жакпай, атүгүл чолпондон да тажай баштагандай. Ошондой күндөрдүн биринде чолпон моделдик агенттик менен түзгөн келишимдин негизинде 2 айга чет мамлекетке тажрыйба алмашууга жөнөй турган болуп калды. Кетпей эле койсоңчу, деди Эржан, чындап кое бергиси келбей. Жаным, сен жалгыз калтыргым жок, бирок келишим түзүлгөн да, барбасам болбойт. Күндө байланышта болуп турам. Бат эле өтөт бул убакыт, деди Эржанды катуу кучактап. Сени сагынам. Мен да, аябай. Аэропорттон узатып калган Эржандын көкүрөгү ээнсирей түштү. Кантсе да аябай күнгөн экен. Апа, мен сени сагындым. Бүгүн сенсиз 91-чи күзүм. Бул үй бүлөгө көнгөнүм менен жүрөгүм ээнсиреп, жалгыздап, сенин ордуңду жоктоп жатат. Апа, апу, мен сени аябай сагындым. Сага ыйлабаймын деп сөз бергем. Кечир, жайыңа бара албай жатам. Атам жол бербей койду. Ушул ыйлаганда көздөрүм кызарганын койбойт. Ыйлайсың дагы деп жибербей жатат атам. Ошондуктан бул күндөлүккө жазып жатканым. Ооба, ата дедим. Таң калып жатсаң керек, Жок. Менимче сен билгенсиң, апа. Атамды кандай жакшы көрөрүмдү сен гана билүүчүсүң. Атамды кечирдим. Анткени мен үчүн күйгөн жалгыз эле атам калбадыбы? Апа, сенин жытыңды ушунчалык сагындым. Качан бакчадагы олтургучка олтуруп күндөлүк жазып жаткан Айдеминин кайра эле көздөрүнөн жаш айланды. Төгүлүп кетпесин деп көздөрүн бат-баттан ирмегилеп көктү тиктеп алды. Дал ушул учурда экинчи кабаттагы бөлмөсүнүн терезесинен жайына кыздын ар бир кыймылын тымызын карап жаткан. Бул кызда башкача бир күч бар. Өз кызы чолпондой болуп бакка шакка түшпөйт. Жаш кыз болсо да, азыр дал ойноп күлчү убагы болсо да, дайыма ойлуу жүрөт. Деги эле өздөрүнүн үйүнө келгенде катуу сүйлөп, же күлгөнүн укпады. Кандайсың, сулуу? Деген үндөн башын көтөргөн кыз өзүн карай күлүп келе жаткан Эржанды көрдү. Келиңиз. Айдеми колундагы жазып олтурган чакан күндөлүгүн жаап, ордунан козголду. Келдик. Сабак жазып жатасыңбы? Эржан адатынча шыпылдап келип, Айдемиге катар олтургучка анын күндөлүгүнө кол созду. Жок, башка нерсе, деген кыз анын колунан күндөлүгүн тартып алды. Эржан кызды чолпондой элестеткен, ачык айрым, тартынбаган, жанатан өзүн эркин сезип жатканы да ошондон. Айдеминин курч каректерине кабылды. Кичинекей, бирок көздөрүнөн жалын бүркүп турган бул жөнөкөй кыздын тиктегенинен тайсалдай түштү. Кечиресиң, мен сабак окшойт деп. Чолпон үйдө жок, деди кыз, көздөрүн тартып алып. Мен тиги Мурат байкеге келгем. Эржан эми баягысындай шоктонбой, мокой түшкөндөй үнү да акырын чыкты. Атам жумушта, кааласаңыз үйдө эже бар. Айдеми тез-тез басып үй тарапка баратты. Жанатан булардын ар бир кыймылын карап турган жайнанын ансыз да кызганычы ээледи. Күйүп жаткан жүрөгү жарылып кете жаздады. Кыздын артынан үйгө кирген Эржанды босогодон жайына күлүп, эч нерсе билбегендей тосуп калды. Кел, Эржан. Кандайсыздар? Олтурабыз. Чолпонум кетип үйдүн кубанычы өчкөндөй бозоруп. Жайна атайы чолпонду баса белгилеп сүйлөдү. Мен байкеге документ алып келгем, деди Эржан. Жок эле, атабыз үйдө чанда гана болот. Мамлекет адам эмеспи? Кел, өт. Жайна жигитти залдын төрүндөгү чакан столго чакырды. Рахмат. Эржан уялганынан акырын келип орун алды. Айдеми кызым, келе кой. Эмнеге экени белгисиз Жайнанын үнүнөн тарта кыймыл аракетинен бери өзгөрө калды. Бул үйдө эч качан Айдемиге беттеш келип, сүйлөп койбогон, дайым менменсинген көз караш менен тиктебетчү аял мынтип кызым деп чакырганы Айдемиге аябай таң калыштуу болду. Кыз да унчукпай столдон орун алды. Жайна болсо эпчилдик менен экөөнө тең чай куюп берип жатып сүйлөп жатты. Айдеми да менин кызым. Туура. Мен төрө өстүрбөдүм, бирок мындан ары апасынын ордун басып, башынан сылап жатам. Анын бул сөздөрүнөн кыздын көздөрү чакчая түштү. Анан чолпон экөөңөр ушинтип четелешип жүрө бересиңерби? Менин кызымдын көңүлүнө койсоң, өмүр өткүчө эле биз менен эркелеп жашай берсе. Жайна жасалма күлүп, калп эле күйүмдүү эненин ролун ойноп жатты.
Негедир ойуна Айдеми Ержанды тартып алат деген келип, дал өзүндөй эле кызынын бактысында тартып алуучудай болуп, көкүрөгүн белгисиз ичи тардык, коркунуч каптап жаткан. Атайы Айдеминин көзүнчө чолпонду сүйлөп жатты. Буюрса, чолпон эмне десе ошондой болот. Ержан да күлүп кутулду. Бирок ошол эле убакта колдорун билинер билинбес калтырак басып, Айдеми тарапты уурданып карап алып жатты. Муну кыраакы жайна сезбеди дейсиңби? Ошон үчүн да атайы экөөнү чакырды да бир столго. Бирок кыз тараптан эч кандай реакция болгон жок. Адатынча башка ааламда жүргөндөй, булардын сөздөрүнө атүгүл Ержандын улам үзүлүп түшүп карап жатканына да маани бербей, колундагы кашыгы менен чайын аралаштырып олтура берди. Рахмат, мен бара берейин. Байке келгенде келем го. Олтурсаң боло бир аз. Чолпондой күлдүрүп олтура албайбыз биз. Биз менен эригип кеттиң го, деди жайна дагы эле калптан жылмайып. Ержан бул жолу да жылмайып гана кутулду. Коштошуп жатып да көздөрү менен арып алып жатты. Өзү деле билинбейт неге экенин. Бир күч тартып жаткандай, ичинен бирең сөзсү күч алып, Айдемиге ыктап бараткандай. Шарт башын буруп жөнөп кетти. Өзүнө өзү таң калып да, ичинен өзүн жектеп да баратты. Ержан бурулаары менен Айдеми жерден көзүн көтөрдү. Артынан үйдөн чыгып кеткиче көз албай тиктеп тура берди. Көрүшкөндө колун кармаган жигиттин ысык алаканынын табы дагы эле сакталып, колдорун андан тарап жүрөгүн күйгүзүп жаткандай. Тиктегеничи, көздөрүчү, Айдеминин ичине чок түшкөндөй, денеси жалын боло, атүгүл жүзү албырып чыкты. Ошол күндөн Ержан өзү билбеген абалда кызга байланып баратты. Жок, бул чолпонго сезген сезимден такыр башкача. Андан такыр бөлөк эле. Акмылап сыртынан гана сүйүп, караанын алыстан көргөнгө эле кубанып алат. Канча ирет окуу жайдан үйүнө чейин акмылап узатып жүрдү. Акыл ээсинде бул кылып жаткан иши туура эмес экенин билсе да, токтоп калууга эрки жетпей жатты. Айдемини ар көргөн сайын сырттан анын кыймыл аракетин тымызын тиктеген сайын ошончолук ашык болуп баратты. Бир күнү окуу жайдын алдында адатынча кызды күтүп турган. Айдеми чыкты. Кимгедир кол булгап күлүмсүрөп турат. Кыз тиктеп турган тарапты көрүп, көргөн көзүнө ишенбей кетти. Адилет ал да кызды карай күлүмсүрөп баратты. Экөө жакындаган сайын алыста буларды күзөтүп турган Ержан туталанып, жанын коерго жер таппайт. Кодум азыр кыз чуркап барып, Адилеттин бойнуна асылып алуучудай кызганычы алкымын муунтуп, муштумдары өзүнөн өзү түйүлө калды. Мына, экөө жетишти бири-бирине. Бирок Ержан күткөндөй кучакташпай, кол алып учурашышты. Ержандын жүрөгү бир аз ылдайлап, жеңилдеп, өх деп алды. Бирок баары бир жанын кыйнаган бир азап кое бербей, экөөнүн көз албай тиктей берди. Айдеми күлүп сүйлөп жатат. Күлгөндө көздөрү жайнап, ан сайын сулуу болуп кетет экен. Адилет менен Айдеми катарлаш басып баратышты. Анын артында Ержан машинасы менен жинди болгон адамдай ызаалуу алардын артынан ээрчип айдай берди. Деги эле кызды көргөндөн берки өз абалына өзү түшүнбөй келет. Кайда барба, кыздын элеси көз алдына тартылат да турат. Атүгүл алыстагы чолпонду да мынчалык сагынбаптыр. Ал жок кезде клубтардан башы чыкпай, күн сайын ар кандай сулуунун койнунда таң аттырчу. Ойлоп көрсө ичимдик ичип жыргай элегине көп эле болуптур. Айдемиге окшоп жөнөкөй кыздар мунун табит эмес. Ага окшогондун канчасын көрдү, канчасын байкабай өттү. Бирок бул кыз эмнеси менен тартып жатат. Бир кездери ашык болуп, түн уйкусунан кечкен чолпонун да эсинен чыгарып чуркагыдай. Мында эмне бар? Жок, токтот, болду. Сен чолпонду сүйөсүң, болду, деген Ержан телефонун алып чыгып чолпонго чалды. Узак кеткен гудоктон соң чолпондун шаңдуу үнү угулду. Ааламдын сулуусу угуп жатат. Сагындым сени. Келчи батыраак. Ержан ушуларды сүйлөдү да телефонду коюп салды. Жол жээгине токтоткон унаасынан сыртка атып чыкты. Айдеми менен Адилет качан эле узап кеткен окшойт. Караандары көрүнбөйт. Эмне кылаарын билбей, башын кармалап кайра унаасына олтурду да рольду уруп алды. Телефонуна чырылдап келип жаткан чакырууну карап, бирок көтөргүсү келбей олтура берди. Экранда болсо чолпондун сүрөтү менен келген звонок безилдеп жатып өчтү. Артынан кат келди. Жан, эмне болду? Деген
чолпондун каты. Жоголуп кеттиңиз го, Адилет байке? Сагындыңбы? Деди жигит кызды көз кыйыгында карап. Жалт тиктеген Айдеми чынында мындай сөздү күтпөгөн. Тиктеп эле калды. Тамаша, деген Адилет кайра өзү ыңгайсыз боло башын кармалады. Мелдеш болгон, бошой албай. Мелдеш? Айдеми кашын көтөрүп кайра сурады. Бокс боюнча. Сиз бокска түшөсүзбү? Ошондой, бирок кызыкчы эмесмин. Досум бар эле эң жакын. Эле? Жок, ал бар, тирүү. Дос элек, кийин байланыш үзүлдү. Ошондой десеңиз. Анан? Ошол досумдун кыялы дүйнөгө белгилүү мушкер болуп эле. Ал кыялынан баш тартты. Эмне машыкпай калдыбы? Жок, башка жол менен кетти. Башка рингке чыкты. Кандай башка? Сен аны түшүнбөйсүң. Ал кеткенден соң анын ордуна мен машыга баштагам. Анын кыялын ишке ашыруу менин максатыма айланды. Биринчи жеңишимди ошол досума арнаймын. Азаматсыз, деди кыз жылмайып. Бирок сизге эмне кереги бар? Ал өзү баш тарткан болсо. Мен ага кыялга таза жол менен жетсе да болоорун далилдейм. Досуңуз таза эмес жолдобу? Адилет негедир жооп берген жок. Жүрүп балыбызда калып берем, деп кызды колдон тартып кетти. Эржан, бүгүн жолго чыгабыз. Ошто жолугушуу бар. Эржан. Ойлорунан селт эткен Эржан Шанды тиктеди. Угуп жатам. Жок, сен уккан жоксуң. Эмне болду сага? Эч нерсе, деди Эржан көңүлсүз. Документтер Мурат Дөөлөтовичке жеттиби? Ооба. Жумушуна барып таштап келдим. Өз колуна бердиң. Өз колуна карматып чыктым, Шан. Жакшы. Эми айтчы, эмне болуп баратасың? Байкасам акыркы күндөрү машыкпайды калдың. Жайында баары. Окшобойт жигит жайында экенине. Шан, мен качан рингке чыгам? Жакында эле чыктыңбы? Жок, андай ринг эмес. Мамлекет атынан. Көпчүлүк көрчү. Калктын көз алдында болчу рингке. Сага эмне кереги бар? Авторитет десең, ансыз деле авторитетиң бар. Байлык, дүйнө, мүлкүң ашып чачылуу. Дагы не керек? Эмне керек сага? Атак керек. Даңк керек. Атагың ансыз деле чыгып турбайбы? Кыргызстандын атагын чыгарууну каалайм. Эржан, сен мени менен кызматташууга макул болгонуңда ал кыялың менен коштошконсуң. Шан айланып басып Эржанды далысынан таптап койду. Кызматташууну токтотконсуң? Шан басып бараткан жеринен тык токтоду да артына бурулду. Эржандын көздөрү болор болбос жылтырап туруптур. Эми кеч, деди Шан ошол ордунда. Кандайча? Мен каалабасамчы бул жерде калууну, иштешүүнү, сен айткан рингке түшүүнү. Мажбурсуң. Шан ушунчалык токтоолук менен өзүнө ишенимдүү жооп берди. Сенин өмүрүң да, сенин келечектеги жашооң да менин колумда. Сен тигиндей жашооң үчүн мага өзүңдү, кыялыңды саткансың. Мен сени өзүңдөн сатып алгам. Эржан дале түшүнбөгөндөй нес абалда Шанды тиктеп олтура берди. Сен эмне? Каалаганда кирип чыгып кетчү бул дүйнөнү кандай ойлодуң эле? Шан, мен... Эмне сен? Эржан, сөз бүттү. Алдыда кылчу жумуштар чачтан көп. Сенин жеке жашооңо кийлигишпейм, бирок бизден чыгып кете албайсың. Мен каалаган убактымда сени чакыртып алам. Ошко даярдан. Шан чыгып кетти. Эржан шалдырай түштү. Көздөрүн акча, бардар жашоо, жеңил турмуш жаап, реалдуулукту унуткан экен. Мындай жомок жашоосу менен бул чөйрөнүн ортосундагы тартылган жука парданы эми ачып көрдү. Эржан эми гана кимдерге аралашканын, кандай чөйрөгө кошулуп, чырмалып калганын түшүнгөндөй, эми гана максаттарын, кыялдарын эмнелерге алмаштырганын аңдап жетип жаткандай. Шандын мажбурсуң деген сөзү жаңыра берди. Эмнеден коркуп жатамын? Көп болсо жанымдалар, өмүрүм менен коркутаар, деп келе жатып, эсине апасы менен эки карындашы кылтпей түштү. Эсиңде жаңы үйгө аларды алып келгенинде Шан таанышканы келген. Апасы карындаштары Эржан үчүн эң кымбат адамдар экенин байкап кеткен эле. Демек, эң эле талуу жеринен кармап калды. Эржан айласыз калды. Айласыз Шандын каалоосуна көнүп бергенден башка жол көрбөдү. Ошко келишкен алар. Шаар четинде жайгашкан дачаларга жөнөштү. Айтылуу
Ак Буура дарыясынын жээгинде курулган дачага дагы Крым дүйнөнүн 3-4 өкүлү келди. Анан шаардагы даражалуу бийлик өкүлдөрү, бакылдап шаракташа олтургандар аларды көңүлсүз карап турду. Эржан мурун мындай учурда өзү да аларга кошулуп, шарап ичип, сулуу кыздар менен көңүл ачса, бул жолу суу боюнда өз ойлору менен алек олтура берди. Эржан! Деди Шандын үнүнөн алар тарапка аргасыз кадам шилтеди. Шан, мына менин жигитим, деди ичимдикке бир аз кызып калган Шан ордунан туруп келип, Эржанды желкесинен таптап. Айтылуу Эржан ушулбу? Ишенбейсиңерби? Каалаган жигитиңди таап кел. Биринчи раундда тынчтат. Шан бакылдап мактанып жатты. Болуптур. Так 2 сааттан соң беттеш, менин спорт залымда. Тиги бийликте иштеген адам Шанга кол сунду. Канча тигесиң? Деди Шанда эмиле шарактап күлүп жатканы басылып, олуттуу бола. Шаардын ортосундагы элитный квартирамды тигемин. Бул аз, деген Шан баш чайкап күлдү. Билесиңби, Эржандын эмне деген байгелерди уткан. Миллиард акчалар сайылган мунун башына. Эржан чынында Шандын сөздөрүнө кээде ишенсе, кээде ишенбей да турду. Мас балким эмне сүйлөгөнүн билбей ашырып жаткандыр деп ойлоду. Анткени Эржан чынында өзүнө анча акча коюлуп, ойнотулаарын билбейт эле. Эмне, тиги ишенген жигиттиң сен койгон сумманы актай албайбы? Деди Шан тигини демитип. Особнягым менен жол тандабасты коем. Ал адам да байгенин баасын жогорулатты. Сенч эмне коесуң? Алып кел тигини. Шан катар турган жигиттерге кыйкыра, ар жакта стол үстүндө турган чакан күмүш түстөгү дипломатты көрсөттү. Бүгүнкү ишимдин үзүрүн коем. Дипломат толо акча, деди Шан дипломатты ачып. Ал жерде тургандардын баары акчага көздөрү кадалды. Катар менен тизилип, жайнаган доллар. Бул башка кеп. Шан менен тиги адам кол алышып каткырды. Биринчи жолу Эржандын көз алдында өзүнүн беттешинин баасы бычылды. Тиги жигитиң майып болуп калса, ыйлактабайсың. Шан мелдешкен адамын эскерткендей кайталап койду. Ал да шашыла жигиттерин ээрситип чыгып кетишти. Алар кетери менен Шан Эржанга атырылды. Эмне эле сууга түшкөн мышыктай шөмтүрөйсүң, Шан, ал мен беттешким келген жок. Эржан токтоолук менен жооп берди. Эмне? Акмак. Азыр гана көз алдыңда. Эмне сөз өткөнүн укпадыңбы? Же кечеги сөздөрүмдү унуттуңбу? Могул акчаны көрдүңбү? Баары сеники болот. Рингке чыгасың. Тигинин жигитин жер менен жексен кыласың. Шан, Эржан, сенин өмүрүң? Жок, жакындарыңдын өмүрү да менин колумда. Ким экенимди унутпа, деген Шан белине байланган сүлгүсүн ыргытып үй тарапка жөнөдү. Чакан спорт зал. Эки тарап болгон адамдар. Эржан белинен өйдө жылаңачтанып, ылдыйына жеңил спорт шымын кийип алган. Маңдайында турган жигит да ошондой кийимде. Өмүрү бири-бирин көрбөгөн эки жигит шефтеринин буйругу менен ушул азыр бири-бирин талкылап салууга даяр турушкан эле. Бул жолу чабуулга биринчи болуп Эржан өттү. Ыкчам кыймылдап сокку берип жатты. Тиги жигит да мыкты машыктыруучудан сабак алганы анын Эржандын соккуларын шамдагайлык менен тосуп жатканынан көрүнүп турат. Эржандын күтүүсүз чабуулду жакшы өздөштүргөн. Көп эле беттештеринде күтүүсүз сокку берип жеңип кетчү. Бүгүн да ошону көздөдү. Жакшы эле бараткан. Бир убакта сол көзүнө кадалган муштумдан көзүнөн от жанып өттү. Заматта көз алды караңгылашып, артка кетенчиктей түштү. Ошол эле учурда дагы бир нече соккуга кабылды. Эки колу менен жүзүн жаап жыгылып, өзүн коргоп калууга араң үлгүрүп жатты. Залдагы дуу түшкөн адамдардын, айрыкча Шандын кыйкырганы чала угулуп жаткандай. Бир нече мүнөткө өзүн жоготуп барып кайра келди. Жеңилсем Шан соо койбойт деген ой мээсин арылап, көз алдында апасы менен карындаштары тартыла Шандын «Жакындарыңдын өмүрү менин колумда» деген сөзү жаңырып өттү. Үстүнө чыгып, катары менен муштап жаткан жигитти ыргыта тепти да ордунан шамдагайлык менен ыргып турду. Сол көзү шешегенден жабылып,
Қанағып тұрған Ержандың бұтына тұрғанын көрген Шанға жан кіре қиқырып жіберді. Талқылап сал, талқыла! Ержан еми чабуылға өтті. Деп қиқырып чұрқап барып, теге жігіттей көкірек тұшына тейіп жатқыра ұшырды. Дароо үстіне минип ұрып жатты. Еч нәрсені ойлаған жоқ. Жыртқыч айбандай муштай берді. Қачан ғана алдында жатқан жігіттен өзін тосып жатқан қолдары жансыздай шалақтап қалғанда тоқтады. Анда дағы ары жақтағы ортадағы түшкен қалыс менен дағы бір жігіт келіп, Ержанды көчменен атаандашының үстінен тартып алышты. Зал тым-тырс. Bir уақытта Шан қол чабып баштады. Аға қосылып қалғаны. Шан тегемелдешкен адамды мазақтуу қарап жылмайды. Ачуусу içine батпай, қызарып кеткен ал адам Шандың қолына жол таңдабастың ачқычын қарматты да, жұмышқа өт, үйді өткөріп берем, деді да шыпылдап шығып кетті. Ержан оштоғы сапардан келген соң үйіне да барбастан квартирасына келді. Қолында Шанубада қылған ақча, мықты табит менен жасалғаланған бөлменің ортосындағы кең керебетте қолдарын екі жаққа жазып, чалқасынан түшіп жата кетті. Ойлары қисыпыр түшіп, жақшы менен жамандын, туурасы менен туура еместерин айырмалай албай убара. Қолына берілген ақчаны көргөндө Шан менен эле жүрө бергиси келет, бирок кылмыш дүйнөсүндөгү жолдун аягы коош экенин түшүнүп, өз көзү менен көрбөдүбү? Байлык төгүлүп, жашооң каймак үстүндө турганы менен өзүңдүн эле эмес жакындарыңдын өмүрү да дайым коркунучта. Бир эле жаңылсаң баары бүттү. Сага кошуп жакындарыңдын көзү тазаланып коюшат. Өзүнүн өмүрүнөн коркпойт деле калды. Бирок апасы менен карындаштарын ойлогондо аларда эмне күнөө бар эле? Жок, чыгамын бул чөйрөдөн, деди башы чулгуп. Бирок ишти кантип жана кайдан баштаарын билбей жатты. Кеттим, деп оңой эле басып кетип кала албасын кечээ түшүндү. Демек, акырын чыгып кетүү зарыл. Эң биринчи эле апасы менен карындаштарын коопсуз жайга көчүрүү маселеси, бирок кайда? Кыргызстандын ичинде эркин күн кечире албасы айдан ачык болбодубу? Кыбыр эткендин баары биринчи Шандын кулагына жетет. Анан калса, Ержан баш тартып, кызматташууну токтото турганын дагы бир жолу айтса, анда эле Шан бүт чарасын колдонот. Өзү гана эптей албасын түшүндү. Бирөөдөн жардам суроо керек, бирок кимден? Ержан эми досторун, айланасында өзүн курчап турган адамдарды көз алдынан бирден өткөрдү. Жок, кантип эле? Ержандын ушундай күндө жардам берчү, ишенчүү досу жок экен. Баары эле Шандын жигиттери менен ичимдик менен оюн зооктон башканы билбеген шаарлардын элиталарынан бекербос балдары. Шаардын элитасынын бекербос балдары. Ичи сыйрыла түштү. Дүйнө деп жүрүп, минтип колдоп алар, жөн гана сырын айтып бөлүшөр досу жок калганына чолпон оюна бул ысым келди да кайра жок деди. Ал кыз менен жүргөн бул аралыкта кыздын кандай экенин билип бүттү го. Эсине досу Адилет келди. Намысы жол бербей, канчалык башкаларды эсептеп жатса да, Адилет деген ысым кайра жаңыра бергендей. Айланага көөгүн түшүп калганда сумкасын артына асынып, залдан чыккан Адилет маңдайында турган Ержанды көрдү. Унаасына жөлөнүп турган экен. Адилетти көрүп бери бурулган соң, сол көзүнүн көгөрүп, шешип турганын көрдү. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Адилет жактырбагандай ооз учунда учурашты. Кандайсың? Жакшы. Сени сурабасам да белгилүү да. Жашооң малина, деди Адилет досуна карап какшы каралаштыра. Эгер кайра эле өзүңө кошуп алам деген сунушуң менен келсең, жообум өзгөргөн жок, деди да Адилет кетмекчи болуп артына бурулду. Жардамың керек деген үндөн бери бурула карады. Ержандын абалын эми гана байкагандай. Мурункудай болуп ишенимдүү сүйлөп, күпүлдөгөн досу жок. Көзүнө жүдөп кеткендей көрүндү. Анын жылтыраган көздөрүн көрүп, тээ бала кезинде Ержанды эстеди. Экөөнүн ошол таза убагындагы достугун эстеди. Кандай жардам? Адилеттин үнү акырын, жумшак чыкты. Шаардын сыртына чыгып, машинени токтотуп коюп, экөө тең талаада басып жүрүштү. Ержан ошол дүйнөгө аралашкан күнүнөн тарта азыркы жашоосуна чейин кенен айтып берди.
Кече эле көз алдында өзүнүн ага кошуп жакындарынын өмүрүн баалап салышканын айтып келе жатып, көздөрү жашылдана түштү. Мен жаңылганымды ошондо түшүндүм. Элестет, алардын жөн гана мелдешине өмүрүм бааланды. Тиги жигиттин баасы кандай болду билбейм, бирок мен ошол жерде жеңилгенимде азыр сенин алдыңда турмак эмесмин. Менин катачылыгым үчүн Шан апам менен карындаштарымды да жок кылмак. Шан дегенди балким сен мурун укпагандырсың, бирок Темир байке акылдуу. Мен көп укчумун. Ар дайым чакан турнирлерге өз жигиттерин жиберип, келечектин мыкты мушкерлерин сатып алат. Кудум сага окшоп. Ал эми алардын жанында жүргөн жигиттерди өз көзүң менен көрдүң. Ооба, жада калса катышкам, деди Эржан. Эсинде бирде Шан акча койгон бир жигит беттештен жеңилип калганда аялына кошуп эки баласын сүдүрүп келип, көз алдында мууздап, өзүн болсо кыйноонун түрүн көрсөтүп, анан өлтүрткөн. Ошонун баарын Эржан өз көздөрү менен карап, күбө болуп турган. Кечээ жандалбастап жеңишке жеткени да ошондон. Карындаштары менен апасынын көз алдына алып келип мууздалганын эстеди. Көрсө, Шан ошол күнү атайы Эржанды ээрчитип барып, ошол шумдуктун баарын көрүүгө мажбур кылган экен. Ал дегени, жеңилсең ушул күн сенин башыңа түшөт деген эле. Өзүнүн мыкаачылыгы менен кылмыш дүйнөсүнө белгилүү болгон Шан, ал аяоо дегенди билбейт. Жазалоо учурунда эч кимдин оюна келбеген, жүрөгү үшін алган жоруктарды жасайт. Кээде Эржан Шанды карап, оорлоо деп ойлочу. Анткени акылы соо адам мынчалык ташбоордукка бара албайт. Аяш апамдарды кайда көчүрөбүз деген досу Эржанды коркунучтуу элестерден сооруп чыкты. Россияга, Ташкент аркылуу. Андан ары башка документ менен Москвага алып өтөсүң. Менби? Деди Адлет көздөрү чоңоюп. Сенден мага жардам ушул, досум. Мен өлкөдөн эмес шаардан чыгып кете албайм. Көзөмөлдөмүн. Балким азыр сага жолукканымда алда качан Шандын кулагына жеткендир. Анда аяш апамдарды кантип алып чыгып кете алам? Баары бир чек арадан аныктап алат эмеспи? Ташкентке ушул өзүңөрдүн документиңер менен өтөсүңөр. Ушул жумада Ташкентте мелдеш өтөт. Сени ошол тизмеге жөн гана киргизүү керек. Апамдар сенден кийинки күнү өздөрү учат. Ошол жактан тааныш адамга төлөп коем. Ал адамдар аркылуу апамдарды тосуп алып сага жеткирип берет. Жаңы документти да Ташкенттен жасап беришет. Ошону менен Москва, андан ары Екатеринбургка учасыңар. Сен кайра Ташкент аркылуу келип, өз документтериң менен Бишкекке келесиң. Аделет кудум кинонун сценарийин угуп жаткандай шок абалда калды. Таң калып жатасың, бирок бул чөйрө ошондой. Абалың ошончолук оорбу? Деди Аделет басып бараткан жеринен токтоп. Оор досум, оор. Сазга батып баратамын. Өзүм деле эмес, күнөөсүз жакындарымды да бул сазга кошуп ыргытканымды карачы. Сен кантип кутуласың? Деди Аделет досун аягандай. Менин күнүм, менин жаным Шандын колунда. Антпесеңчи, сени сууруп чыгууга да бир жол ойлоп табарбыз, деген Аделет Эржанды даладан таптады. Бирок азыр аяш апамдар Шандын кайтаруусунда болсо керек. Кантип анын көзүн жазгырып кетет Ташкентке. Шаардан чыкты дегече артынан адам салат го. Ооба, бирок ушул күндөрү биздин өлкөдө балким түштүк тарапта дагы жабык беттеш болот. Мен катышамын. Шан ошол менен убара болгондо чыгып кетишет. Ошондуктан батыраак кыймылдап ишке өтүү зарыл. Түшүндүм. Адлет, рахмат сага. Жүзүмө тиктебей койсоң болмок, бирок досумсуң, деди Адлет жылмайып. Сенин айтканыңды укпаганым үчүн өзүмдү кечирбейм да. Сен эскерткендин баары туура чыкты, жада калса Чолпон жөнүндө айтканыңда. Эмне болду Чолпонго? Ага менин акчам керек, менин баркым керек. Ал жада калса ушул бирге жүргөн аралыкта мени эмне жактырып, кандай тамакты сүйөрүмдү да билбейт. Чолпон жүзүмө назар салып, көңүл буруп карай элек. Чолпон жынжырөктөн сүйлөшүүнү билбейт. Сезим деген ал кызга жат нерсе, деди Эржан күлүп. Шашып кеттиң. Сулуу кыз дедиң. Ооба, сулуулугуна арып алгам. Бирок оюна Айдеми келди. Аделетти кыйла тиктеп турду да сөз баштады. Айдеми андай эмес, деди Эржан. Ким? Айдеми. Сен ашык болгон кыз. Эржан сырдуу жылмайды.
Адилет эч нерсени түшүнбөгөндөй дел болуп турду. Айдемини мен Чолпондун үйүндө көрдүм. Сиңдиси экен. Аталары бир, бирок апалары эки башка. Көзүм түштү. Жүрөгүмдү кандайдыр бир жылуу сезим аралап өттү. Артынан аңдоого өттүм. Окуусунан үйүнө чейин жеткирип, барчумун акмалап. Ошондой күндөрдүн биринде сени менен көрдүм ал кызды. Албетте кызганыч болбой койгон жок. Азыр сенин ичиңдеги кайнап жаткан кызганыч. Анан мен ал кызга жакпадым. Караган да, мага назар да салган жок. Бирок ал сени тандаса мен сөз берем, жолтоо болбойм. Адилет да макул деген сеп үн каткан жок. Акчаны посылка аркылуу курьерден үйүңө жиберем. Азыр бизди сөзсүз аңдышканы маалым. Ким менен сүйлөшпө, кызматташууну сунуш кылды де. Мен да шаңга айтамын. Көнбөй койду деп. Жарайт. Айдем аркылуу байланышабыз. Башка жол жок. Түшүндүм, деди Адилет. Кооз болуп аркандай оюулар түшүрүлгөн дарбазадан ичкери кире албай турду Эржан. Бул нерселерди кантип түшүндүрөөрүн билбейт. Апасынын алды артына түшүп, айланып, кагылганы, карындаштарынын байкелеп моюнуна асылгандарын элестетип, бактылуу жылмайды да үйгө кадам койду. Апо! Босогону аттары менен апасы чакырды. Садаган кетейиним, деп келе жаткан апасы Эржанды көрүп, үрөйү учуп, жүзү өзгөрүлө түштү. Көзүң эмне болгон, ботом? Апа, билесиз го катардагы мелдеш. Сен ушул беттешиң. Жүрөгүмдү уучтап, деги көргүм келбейт. Анан минтип келсең. Апай, апо, алдыңда турам го бир жакшыны. Эржан байке. Жарыша чуркап чыгышкан карындаштарын бирден көтөрүп учурашты. Чоңоюп калгансыңар го, Экөөңдү бирдей көтөрө албай калыптырмын. Ошол күнү Эржан аябай шаңдуу олтурду. Апасына эркеледи, карындаштары менен ойноп, үй ичин күлкүгө толуп чыкты. Баары бири-бирин сагынышкан экен. Чер жазыша маңдайлаш олтурушуп, чай ичишти, сүйлөшүштү. Бала кездерин эскерип, каткырып талышты. Көрсө, адам баласынын бактылуу жашоосу үчүн көп нерсе керек эмес экен. Ден соолугуң, анан жакындарыңдын маңдайында эсен соо олтургандар эле баа жеткиз бакыт турбайбы? Эржан болсо ошол бакытын көтөрө албай, балким сокур көкүрөгү менен сезбей, бакытты дүйнө мүлктөн, атак даңктан издептир. Эми болсо баарын аңдап жеткенде кеч болуп олтурат. Карындаштары өз бөлмөлөрүндө эс алганы кеткенде апасы экөө калышты. Апо, Эржан апасынын тизесине башын коюп жата кетти. Чарчадыңбы, балам? Аябай. Эс ала кой. Бир жума же 10 күнгө айылга барып келсек кантет? Таза абадан жутунуп, чарчооңду деле жазып келмексиң. Апа, о балам, силерди аябай жакшы көрөм. Ой, биз дагы каралдым. Апа, даярдангыла, алыс жакка кетесиңер, дей салды Эржан. Үйгө келгенден баштап кантип сөз баштаарын билбей, буйдала берип, акыры күч топтоп мынтип айта салды. Эмне дейт ботом? Ташкентке, андан ары Россияга. Эмне саякат уюштурдуңбу? Апа, укчу мени. Азыр ашыкча суроо бербе, жооп бере албайм. Сен жөн гана карындаштарымды алып, өлкөдөн чыгып кетүүңөр керек. Жүрөгүм сезген, көңүлүм тынч болбой, делбирип атканымда эле балам бир нерсеге аралашканын туйгам. Эмне шумдукка элештиң, балам? Деди апасы ыйламсырап. Апа, апа, баары жакшы болот. Болгону бир аз убакыт керек, анан баары жайында болгондо кайтасыңар. А сенчи? Сен да биз менен барасыңбы? Апа, силерди Ташкенттен Адилет тосуп алат. Андан аркы жашооңор деги баары үчүн ал кам көрөт. Эржан, мен сенсиз эч кайда кетпеймин. Апасы алга чыйлап сыктап, андан кийин урушуп да көрдү, бирок Эржандын кетесиңер деген сөзүн өзгөртө албады. Талашып, тартышып, таарынышып олтуруп, ошол түнү таң аткыча эне бала уктабай чыгышты. Апасы канчалык жарга такабасын, Эржан өзүнүн түйшүгү, башына түшкөн мүшкүлү менен чарасыз калганын айтпай койду. Айдеми, жаңы гана аялдамадан автобуска түшөйүн деген кыз өзүн чакырган үндөн жалт карады. Адилет жылмайып турган экен. Үлгүрдүм, деди жигит жанына жакын басып келип. Үлгүрүп калдыңыз, деген кыз адатынча назик күлүп койду. Кандайсың? Мен жакшы, өзүңүз? Көрүнбөй кеттиңиз. Экөө адатынча жол жээктеп сүйлөшүп баратышты. Сагындыңбы?
Жигит дагы көз кырында кызды тиктеди. Жоктугуңуз билинди. Демек издедиң. Балким. Издесең анда сагынгансың. Мүмкүн. Кыз ансайын наздуу жылмайды. Окууларың жакшыбы? Болуп жатат. Айдеми. Эсиңдеби сага досум тууралуу айткам? Кыялынан баш тартканбы? Дал өзү. Эсимде. Ошол досума жардам керек. Кандай? Сен аны тааныйсың. Чынбы? Ооба. Чолпондун жигити. Эржан, деди кыз шыбырап. Ооба, Эржан. Ошол досума экөөбүздүн жардам керек. Ал сиздин досуңуз беле? Ооба. Эмнеге таңыркадың? Адилет сыртынан билдирбегени менен кечинде Эржан айткандарын эстеп, негедир кызды кызганып кетти. Кызык, деген кыз өзүнчө сүйлөнө берди. Эмнеси кызык? Жок, баары жакшы. Эмне жардам керек? Деген кыз ичиндеги ойлорун сыртка чыгарып ийгенин билбей калган экен. Кайра шашыла суроо узатты. Экөөбүзгө почта болосуң. Кандайча? Ал сага кат берет, сен мага алып келип бересиң. Ха-ха-ха. Кыз каткырды. Эмне, телефон колдонсоңор болбойбу? Кооптуу. Эмнеси деген Айдеми Адилеттин тамаша эмес, олуттуу сөз сүйлөп жатканын көрүп күлкүсүн тыйды. Кийин түшүнөсүң. Болгону катты эч кимге билдирбей бири-бирибизге жеткирип турууң зарыл. Макул. Карасаң, бул агентствону кошумча бонус менен экен. 2 шаар эмес, ичинде Европанын 10дон ашык шаарларына саякат бар экен. Элестет бир айда. Эржан Чолпонго үйлөнүү тууралуу сунушту ал чет мамлекеттен учуп келгендин эртеси эле киргизген. Шашылыш чечим чыгарганын эми түшүнгөнү менен кызга айта албай жүргөн чагы. Анткени той эле эмес, керек болсо тойдон кийин болчу саякатты да пландап жатат Чолпон. Көйнөк, ресторан, гүлдөр деги баарын сайрап чыкты жанатан бери. Жанында баарына башын ийкегилеп олтурган Эржандын кулагына кыздын сөздөрүнүн жарымы кирсе, жарымын сырттан гана кетирип жатты. Бир убакта Айдеми кирип келди. Кандай? Деп кол көтөргөн Чолпонго жылмайган кыздын эки көзү Эржанда. Көзү менен ындап арткы тараптагы бакчаны көрсөтүп өтүп кетти. Азыр жаным, деп ордунан шашкан Эржанда үйдүн арт тарабына өтүп кетти. Жанатан булардын экинчи кабаттагы балкондон карап турган жайнада экөөнүн шектүү ымдашуусун түшүндү. Чуркап үйдүн бакчасын караган бөлмөгө баратты. Акырын парданы тартып, терезеден акмалап турду. Эржан жалгыз туруптур. Бир убакта эки жагын элеңдеп караган Айдеми келди да Эржандын колун кармады. Жайнанын көздөрү чакчая, телефонун алып чыгып, экөөнү сүрөткө тартып алды. Мындай көрүнүш Жайнанын түшүнүгүндө эле. Чындыгында Айдеми Эржанга Адилеттин берип жиберген катын тапшырды. Адилет байке берди, деген кыз колуна катты карматты да кайра шашылып жөнөп кетти. Темир байке менен сүйлөшүп өзүмдү тизмеге коштурдум, бирок мелдешке катыша албайм. Мени жөн гана машыктыруучу катары жазды. Артымдан аңдуу коюлуптур. Калбай бирөө ээрчип жүрөт. Сак бол. Айдеминин коопсуздугун камсызда деген жазуу бар экен катта. Шан кайра Эржанды эриштеп, ошто болчу беттешке кетишти. Эржан атайы шек алдырбай, мурун кандай иштеп жүрсө өзүн ошондой алып жүрдү. Беттеш башталып, кармашуу учурунда да ичинен акыркы жолу, ушул акыркысы деп кайталап жатты. Апасы менен карындаштары коопсуз жайга жетсе болду. Бүтөт баары. Келишилген боюнча алар азыркы тапта Ташкентте болушу керек. Ичи ачышып кетти. Ушунчалык кошулуп качып кеткиси келген. Бирок өзү мында туруп, Шандын көзүн жазгырып турбаса болбойт. Беттеш кызуу жүрүп жатты. Чоң, эл аралык деңгээлде эмес, болгону менен атайын бийликтегилер үчүн уюштурулганы көрүнүп турат. Кече эле телевизордон сайрап кылмыш дүйнөсү менен күрөш катуу жүрүп жатат. Бул жакта бардык чаралар көрүлүп, алардын алдын алуу иштери жүргүзүлгөн деп төш кагаз сүйлөгөн коопсуздук комитетинин төрагасы, депутаттар өздөрү мынтип ошол күрөш жарыяланган кылмыш дүйнөсүнүн төбөсү болгон Шан менен бир дасторкондон даам сызып олтурганы өкүнүчтүү. Эл көзүнө сүйлөнүп, бирок аткарылбаган убадалар, же болбосо калыптан көрсөтүлгөн кылмышкерлерди темир тор артына киргизүү операциялары
Ошентип уюштурулгандарында Эржан нечен рет күбө болуп келди. Өсө турган кыргыздын мыкты жигиттери Эржандай болуп, булардын торуна чалынып, келечектери кыркылганы канча. Мына бүгүн да бир жигит түштү беттешке. Болбосо ушул жигитти бир жума мурун теледен көргөн эле. Орто Азия чемпиону болгон. Бүгүн минтип шандын жанында жүрөт. Өзүн кимдерге байлап салганын байкабай, кечүү беттештен утканына маашырлана, көкүрөгүн көтөрүп алып турганын көрүп, Эржандын зээни кейди. Мелдеш бүтүп, бүт коноктор чогулуп, атайы булар үчүн даярдалган конок үйүндө кечкисин улантышты. Керек болсо мындай жабык кечеге эл көзүндө жүргөн таанымал ырчылар да келип ырдап беришет. Мурат Дөөлөтович көрүнбөйт го бул жолу, деди Шан бир чиновникке карап. Ал деген жакында министр болгон турат, ошого күйү көп. Анын үстүнө артын чукуп жатышат, деген чиновник алдындагы ичимдикти көтөрүп жиберди. Да, министр. Шан ойлоно тигинин сөзүн кайталап койду. Ушул азыр анын оюнда эмне деген пландар болуп жатканы Эржанга маалым эле. Ренжи карап турду Шанды. Бир аз чыдаса баары бүтөт. Ар жакта бүгүн булардын чөйрөсүнө кошулган жигит бир таңыркап көздөрүн алайтып Эржанды тиктеп туруптур. Шандардын ичимдикке кызып, жаш кыздар менен алаксып жатканынан пайдаланган Эржан жигиттин жанына келди. Сен элестеткен чөйрө эмес бекен? Жок, ушундай эле элестеткем, деди жигит шашып. Сагын. Эржан далыдан таптап күлдү. Билесиңби? Мындан канча жылдар мурун мен да сендей болуп киргем. Сендей болуп, байлык менен атак даңктын артынан түшүп, бул жакка кирип калгам, бирок адашкан экенмин. Билип турсам сага канча сумма сунуштап бул жакка сүйрөшкөнүн. Билип турамын, сага канча сумма сунуштап бул жакка сүйрөшкөнүн, бирок эсиңде болсун. Сенин жакындарыңдын өмүрүңдүн баарысы бул акчадан да чоң. Үйлөнгөнсүңбү? Ооба, уулум бар. Азамат, анда ошол уулуңдун келечеги үчүн бул жактан кет. Сага бере турган кеңешим ушул. Мындан көрө көчөдө араба тур, бирок түнү тынч уктайсың. Өз өмүрүң үчүн макул, бирок тиги балаңдын тынч жашоосу үчүн. Ошол уулумду деп келдим, деди Сагын үнүн акырын чыгарып. Эржан түшүнбөгөндөй тиктеп турду. Кудай алдында кайсы күнөөм үчүн экенин билбейм. Уулум жүрөк кемтиги менен төрөлгөн. Көп жолу дарылаттык, эми оор операция жасалуусу үчүн чоң суммадагы акча кетет, деди. Ал эми мамлекет ал акчаны төлөп бере алган жок. Чемпион болсом да Сагын ызалуу жылмайды. Эржан жанындагы жигитти далыга таптап алды. Кантип тузакка түшүрүүнү билет Шан, деген Эржан төрт жакта жыргап, жаш кыздар менен майрамдап жаткан Шанды жек көрө тиктеп калды. Түштүктөн кайтары менен Чолпондун үйүнө жөнөдү. Эшик алдынан жайына жылуу тосуп алып, ичкериге алып кирди. Кандай олтурасыздар? Олтурабыз баарыбыз. Чолпон менен кошо дүрбөп. Чолпон жок беле? Курбусу менен көйнөк көргөнү кетти. Сен байланышпадыңбы, деди жайына таң кала. Ооба, айткан болчу. Эсимден чыгып, деген Эржан ыңгайсыз боло түштү. Негизи эркектер баары эле бирдей. Тойдун баардык ызы чуусуна биз жүгүрөбүз. Силер ошол күнү костюм шым кийип чыкыйып туруп бересиңер. Ошол эле чоң майрам, деген жайына адатынча жасалма күлүп сүйлөп жатты. Олтура тур, азыр келип калат Чолпон деле. Мен азыр. Жайына атайын Айдеми да үйдө экенин билип, Эржанды жалгыз калтырып, сыртка жөнөп кетти, бирок үйдөн анча узабай терезе түбүнө өтүп, акмылап туруп алды. Аңгыча экинчи кабаттан Айдеми чуркап түштү. Айдеми, кандайсыз? Жакшы кабар барбы? Адилет байке чалды. Екатеринбургка жетишиптир түндөсү. Эртең кечинде өзү кайтат экен. Кудайга шүгүр, деген Эржан шыбырап алды. Кудайга шүгүр. Эсен аман жетишти. Кубанганынан дагы бир жолу кайталап Айдемини кучактап алды. Байке. Айдеми эки жагын карап алып, өзүн оолактата берди. Кечир, мен байкабай. Дагы байланышса кабар беремин, деген кыз кайра чуркап кетти. Эржан да шашыла сыртка чыгып жөнөдү. Сен кеттиңби? Босогодон кирип келе жаткан жайына Эржандын кубанычтуу жүзүн көрүп таң калды. Ооба, мен Чолпонго тияктан эле жолугам. Жакшы туруңуздар, деген Эржан чын эле кубанып бара жатты. Апасы менен карындашынын коопсуз жайда экенине жүрөгү ток болуп, терең дем ала ишенимдүү кадам таштап баратты.
Анын артынан сынай караган Жайнанын Айдеми экөөнүн кучакташып турганын сүрөткө тартып алганын аңдаган да жок. Үйгө келгенде бир нерсеге кыжаалат болгондой кабагы салыңкы жигит Айдемиге жолугуп чыккандан соң маңдайы жарыла сөйүнүп баратканы албетте Жайнаны күмөнүнө май тамызды.